Жыргал Сулайманов бул аңгеме романдарды жазган. Арманы бар, аруу жааган ак кардын, жыргалы бар, ачуу болгон жалгандын. Кайсы жерде төрөлгөнсүз? 76-жылы 21 январда Ленин өлгөн күнү туулган. Өзүңүз айыл чарба техникумун бүтүпсүз. Чыңыз айтмап караңыз. Ал кесибимде билесиз да, зоотехник. Алайда мындай стилде кийинген киши жок негиз. Агын ичип, кызылынан шимирип, сулуулардын деңизине киринип. Кимди күмүр tutчу элеңиз? Ошонун стилин туурап жазчу элеңиз? Эң алгачкы күмүрүм Николай Гоголь болгон. Чыңгыз Айтматов, анан Султан Раев, Кубатбек Жусупалиев. 2 роман жазыпсыз. 3 роман. 3 роман жазыпсыз. Биринчи баскычында аттай элекмин да. Ага жете элекмин. 40 жашта аңгеме, повесть, 3 романды татыратып эле тим эле автоматтай кылып эле жазыпсыз да. Жазуучунун дил казанында бул өзү кыйналып түйшөлүп ошону багып келет да. Кыскасы бул хоппа деп туруп эле жазып койгон нерсе эмес экен. Жазуучу ушунчалык кыйналат да, жүрөгүн тытып кыйналат. Канча бир кылым өтсө дагы Жыргалбек Сулаймановдун роман повесттери деп Тарата калып кетсин же мына чарма болсун деген деле ондой эме жок. бирөөлөргө сындатасызбы же мында шыр эле чыга берип? Ал кезде система ошондой болгон да. Социализмди мактап, жактап, Роман, повесть чыгарып атасыз, ага акча керек. кредит алып туруп, анан ошо кредитти жаптым да. Кандай үмүт берчү китепти окууну сунуштайсыз? Достоевскийдин агайыны Карамазовдорду окуш керек да. Өзбектер кантип которулган билесизби? Ака Карамазовлар деп которулушкан да. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, ассалому алейкум. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте коногубуз бар. Коногубуздун аты жөнү Жыргал Сулайманов. Кош келипсиз. Ассалому алейкум. Кутман күнүгө кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Көрүүчүлөргө мен маалымат иретинде айтып коеюн. Жыргал Сулайманов бул аңгеме романдарды жазган, ошондой эле киного сценарий жазган, көп кырлуу, өзү бирок банк тармагында иштеген, финансы тармагында иштеген, бирок ушул чыгармачылыкты дагы кошо ала жүргөн инсанды чакырганбыз. Эрнис мырза ушул чыгармачылык боюнча сүйлөшөлү деп, мен оштон чыгып атам, кайсы күнгө болжойлуу деп, атайын бери келдиңиз, анан машинени өзү айдап келиптир. Анан жөн келбей Калганча келди. Тиги жүргүнчүлөрдү сала келип, мындайча айтканда таксичилик деле кыла коет экенсиз да эми келгенде. Атайын убакытты бөлүп ушу келгениңизге мен ыраазычылык билдирем. Анда өзүңүз айттыңыз эле, сөзүбүз супсак болбош үчүн баштаганда эле жайбаракат баштабай мен негизи ыр жазам. Анан ошо ырларыман окуп туруп анан кийин элди кызытып, анан кийин баштасак суроолоруңузду бере бериңиз деп айттыңыз эле. Өзүңүз каалагандай баштаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң улуу асман жерин жаратуучусу, падышалардын падышасы, эң кудуреттүү, ырайымдуу, мээримдүү зат Субхана Таалага алкоолор, мактоолор, даңтоолор болсун. Аллах Тааланын элчиси, сүйүктүү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун дейбиз. Эң улуу мен дагы сизге ыраазычылык билдиргим келет. Ошо 2026-жылдын ошо алгачкы күндөрүндө ошо Кудайдын кудурети менен биздин ушул бүгүнкү насип кылган экен. Сиздин ушул подкастыңызга катышып отурабыз. Мен да сизге ыраазычылык билдирем. Жалпы көрөрмандарды, кыргыз элин, мекендештерди ушу кирип келген жаңы жыл менен куттуктап, өзү ак түс жакшылыктын, актын символу ошол аппак кар деген ырымы, сыясы кургай элек ырымы баштап берейин. Жакшы болот. Көздөр эңсейт таң сулуунун тамагын, көөдөн күсөйт алтындардын таңгагын, мүдөө тергейт тилектердин жалганын, жүрөк тандайт жааган кардын аппагын. Боорлор самайт бир болушун туугандын, бозочулар эңсейт күрүч акшагын, максат тергейт тилек менен армандын, чын ниеттен ишке ашып жатканын. Абактагы самайт эркин басканын, арбак күтөт тилеп аты Кавсарын,
маани менен акыл жолго чыгышса жүрөк ачат кулпуланган капкагын. Арманы бар аруу жааган ак кардын жыргалы бар ачуу болгон жалгандын бүт барысын көз ирмемге унуткан. Кош келипсиң бүгүн жааган ак карым, затың муздак, дилиң ысык ак карым, ойлондуруп кубандырат ар дайым. Керемет бали. Жүп болсун деп дагы бир соғып коеюн, Илхам келип калды. Мейли. Баягы бизде жүп болсун деп келген коноктун каалоосу биринчи орунда деген. Себеби Илхам келип калганда соғып койбосоң, анан кийин баягы турмуш тиричилик сөзгө өтүп кеткенде бул нерсе качып кетет да. Соғып коюңуз. Кайт болуп калат. Дүнүйө деген ырым бар. Бул ырды дагы ошол таң эрте бир күнү туруп эле өз ырлар ар түрлүү жазылат. Бул 5 минутта жазылган ыр да. Дүнүйө деген ырды окуп берейин да. Ошол жалпы көрөрманга дагы эстетикалык ыракат тартуулайт деп ишенем. Дүнүйө. Азган экей дүнүйөгө кызыгып, өмүр түгөйт, жүрө берип тытынып, ким ап кетти о дүйнөгө жыйганын, көргөзбөстөн ак кепиңе кымтынып, агын ичип, кызылынан шимирип, сулуулардын деңизине киринип, кадыр баркка ээ болгонду ким көрдү? Баш көтөрүп эл оозуна илинип, казынаны байбатчаны карактап, төшүн кагып бой көтөрүп тарактап, амалына байлыгына тойгондор журт которуп элден безди абактап, ар бир таңга шүгүр кылып сүйүнүп, сүйүп жарың бир тууганга жүгүрүп, жашайлычы жарык чачкан күнгө окшоп, жашайлычы өмүр берген сууга окшоп, анан дагы кайгырбачы өмүргө, кир жугузбай жашайлычы көңүлгө. Жашасак моундай болуп жашайлы дегенди айттыңыз да. Бирок бул ыр жазып, роман жазып, повесть жазганга чейинки этап жөнүндө бир айтып коелу. Мен Алай районундагы азыркы Күлчө шаарында, ал кезде Күлчө айылы болчу, 1976 жылы 21 январда Ленин өлгөн күнү туулгам. Ленин атабыз деп коет элек ал кезде Союз доорунда. Ошол 21 январда кыштын күнү ушул как раз январь айында төрөлгөм. Дыйкандын үй бүлөсүнөн төрөлгөнбүз. Атам курулушчу, куруучу, апам болсо ошол жөнөкөй эле мындай пол жууган аял болгон. Бирок азыр болсо умай энеде ушундай кадыр баркы ээ болуп жүрөт. Өзүнүн ушундай адамдык парасаты менен Орку эненин баласы болом, Токторбайдын уулу болом. Чоң атам аты Сулайман. Анан Күлчөдөгү Муса Адышев атындагы ошол Алымбек Таткабыздын урпагынын атына коюлган орто мектепти 9-классы бүтүргөм. Анан 9-классы бүтүргөндө эле ошол Кудайга шүгүр деп коелу, биздин бактыбызга өтө сонун эжекелер окутту, агайлар эжекелер окутту. Ошолор айткан, сен чоң шаарларга барышың керек депчи. Сен бул жерде окуп бүттүң, китептерди көп жакшы, мен баардык предметтерден жакшы окучумун да, математика, орус тил, кыргыз тил, эмгек деп коелу. Анан Ош Бишкек шаарларын сунуш кылышты. Анан мен досторума 2-3 достума айттым. Ал кезде өзүбүз баягындай максимализм менен ооруганбыз да баарыбыз. Дүйнөнү багындырам, ушундай чоң иштерди аткарам, антем деп. Анан насип экен Ошко келип, Ош айыл чарба техникумуна тапшырып, ошол жерде ал кезде эми Союз эли бар болчу, 91-жылы элестетип көрүңүз. Ал кезде окууга өтүү дагы өтө татаал болчу, конкурс болчу. Анан конкурска тапшырдык. Ошо тапшыргандан кийин мен ошол кезде азыр Сулайманов жыргал болуп жүрбөйм, ал мектепте деле Сулайманов жыргал элем. Ошол кезде эле мындай азыр биздин спикерибиз Тургунбай уулу боло алады, а бизде дагы ошондой мүдө болгон да. Мамлекеттүүлүк болуп ушундай жышаануу болуп турганда мен Токторбай уулу Жыргалбек болуп апама айттым, апам эмне кыласың өзгөртөсүн? Сулайман бир туугандардын баары Сулайманов болуп атпайбы деп. Мен айттым, жок, азыр өзгөрүү болуп атат, мен атымы Токторбай уулу кылам деп көөлүмү өзгөрттүк. Техникумга тапшыргандан кийин кыскасы приказ чыкканда мен кайра Күлчөгө баса бердим да, айылдын баласымын. Оштон ары Бишкекти деле көрө элекмин. Ошко деле келип кетчүбүз. 15 жашар бала, элестетип көрүңүз. Эч нерсени көрө элек да. Эне сүтүн эмген боюнча десек болот да. 10 күнүбүздөн 1 күнүбүз деле ашыр элек. Анан кийин барып баягы приказ чыкчу ал кездечи, дуалга. Тактай дуалга барып караса, Сулайманов жыргал жок экен. Августтун 22-си болуп атат, 1 августта приказ чыгат дейт. Анан аябай шагым сынды да, окууга өтпөй калган окшобойм. Жакшы билет элем го деп
эме кылсак кийин мен бир тууган эжем дагы мени училищеге тапшырган. Ал анан жыргал жакшы окуйт эле, кантип эле өтпөй калды деп барып приказ чыккан тактайга барса, Токторбай уулу Жыргалбек деп 7-чи тизмеде туруптур да. Ана мага айтып куттуктап калышты. Анага чейин айтты, эмнеге айтпадыңар десек, сен окууга өтпөй калды. Биз барып карасак, Сулайманов жок экен. Мен бир тууган агам, ал мугалим болуп иштейт эле, ал барып көрүп таппай келет. Жеңемдер да барып таппай келет. Анан эжем көргөндөн кийин дароо сельхозтехникумга барса, эбак эле бул студенттерди алып, алар айыл чарба жумуштарына кетти. 15 августтан эле деп. 22 август болду азыр биздикичи. Анан мен бир тууган Курманбек деген акем бар, ошол анан кийин мени жетелеп алып, мен шаарды билбейм, адашып кетем. Жетелеп алып, азыркы Кыргызстан айыл болуп калды, ал кезде Правда деген айыл болчу. Ошол жерге айыл чарба иштерине бардык. Ошол жерде кыскасы айыл чарба техникумун бүттүм. Андан кийин 1995-жылдар болуп калды. Техникумду С деп коет, күмүш медал менен бүттүм да. Күмүш медал менен бүтүп, Кыргыз улуттук университетине заочный деп коелу, заочный тапшырдык. Ошондо заочный тапшырганда ал жерде контракт бар экен. Мен атам 2 жашымда өтүп кетти. Контракт төлөнгө акча жок. Анан апама келип айттым, апа ушундай 2,5 миң сом. Азыркы пул менен эсептесек, $1,5 миң. Бир уйдун баасы да, азыр бир уй канча болот? Сиздин оюңузча бир $2,000 бар да, $1,5 миң. Бизде андай акча жок болчу да. Чынын айтканда апам айтты, 2 уйум бар, балам, бир уйду сатып берем. Калганын өзүң киндиң өзүң кесесин, мен төлөп бере албайм деди. 4 жыл окуш керек. Анан апа ушуну сата берели дедик. Анан бир уйдун ошол акчасын төлөп саттык дагы. Анан ошондо мен заочный тандап алдым. Себеби контракт төлөй албайм да. Өзүм кийин баягы Россияга барып иштеп, Ошто иштеп, улуттук университетти кызыл диплом менен бүтүрдүм. Аны бүткөн мезгилде бир Айбек деген өзүм Ош шаарында төрөлгөн, азыр Москвада бир доктор наук болуп калды. Ошол экөөбүз аябай атаандашыбыз. Атаандаш жакшы да, Роналдо менен Месси атаандашып аткан бири-бирине. Атаандаш бул кыйын окуйт, Айбек кыйын окуйт, Жыргал кыйын окуйт да, бизде атаандаш өтө күчтүү эле. Жыргал аяка өттү, техникумга өттү деген ал дагы университетке өттү, бизде атаандаш күчтүү эле да. Айбекке жолугуп калдым. Мен Айбек ошон 19 жашар бала болсом керек, 18, 23 22 жашта. Анан азыр жаш өзгөрүп атат. Эмне кылыш керек десем, ал айтты, тил үйрөнүш керек деди. Сен ошол боюнча эле, мен азыр Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеп атам, бирок көрсө бул аздык кылат экен. Сен эгер дагы бул бир нерсе кылгың келсе, англис тилин үйрөн, анан компьютер. Азыр эми компьютерди баардыгы шакылдатып калбады. Ал кезде болчу компьютер эми керек болсо клавиатураны да басышты билчү эмеспиз. Анан ошол кезде биздин бактыбызга жараша Рональд Тейлор деген америкалык жаран Ошко келип өзү институт ачыптыр. Бир курска 40 баланы алат экен. Ар бир 4 курс болот экен. Бир курсу 2,5 ай болот экен. Ошо 4 курсту бир жылда окуп бүтөт экен. Бирок ошол 40 адамдан бул өтө жесткий экен да. Ар бир 2,5 айда 10 адамдан 4 группа да, элестетсеңиз. Ошо 10 адамдан кыскасы биринчи курста 5 кыргыйт экен, экинчи курста 5 кыргыйт экен, ошентип эң аягында 18 адам бүтөт экен да, 40 адамданчы. Анан биринчи курстан биринчи турдан өттү, биринчи курста коелу, биринчи курсту пятеркага кирдим да. Тройкага кирдим деп койсок, 5 адамдын 3-үнчүсү болуп өттүм, уверенно өттүм экинчи курскачы. Экинчи курстан 3-үнчү курска 4-5 болуп зорго элешип өттүм. Ал жерде ба тааныш билиштин эмеси жок, тест тапшырасыз. 100-120 суроо болот, жесткий тесттер бар. Модулдар жаттайсыз, сөздөр жаттайсыз, 5,000-10 миң сөз жаттайсыз. Анан маектешүү болот чет элдиктер мененчи. Анан 3-үнчү курска өткөндө зорго алаң-силең болуп атып 5-чи болуп өттүм. Мындайча айтканда 4-үнчү курска өткөнгө менде шанс жок эле да. Шанс жок эле. Мен ошону ачык айттым, мен бир бейчаранын дыйкандын баласы болсом, анан бир жагынан мен аракет кылсам деле, алар көп эме экен да. Шаарда Ломоносов атындагы специально англис тилинде багытындагы мектепте окуган. Укмуш, үйүнөн даярданган, ата-энеси даярдаган эмелер экен. Анан бирок ошого карабастан үмүт үзбөй, 3-үнчү курстан кийин өтпөй калсаңыз, диплом бербейт 4-үнчү курстачы. Анан кийин ошентип жүргөндө иштесеңиз, мага жакшы, бирок ал кызга эме болуп калды. Бир кызыбыз сабакка ичип келип алды. Бул айттым го, менин бактыма жараша болду, ага каршы болуп калды. Тартип бар да, эрежени бузуп койду. Анын бетине түкүргөндөй болуп калды да. Мен сыйлабага кел деп туруп, ошол кыз өтпөй калды да, анан мен 4-үнчү курска өтүп, ошо Рональд Тейлор сертификатын алдым. Ошону менен чет жактарга чыкканга дагы Европаны кыдырдык, жакынкы чыгышка бардык, Иерусалимге бардык,
тиги Амстердам, Роттердам ошо Европадагы болдук дегенде ошо тил жардам берди да. Анан ошол мезгилде кийин ошо ишке орношуп калды. Ишке орношкондо деле ошо конкурс аркылуу болду. Эч кандай тааныш билиш жок. Диплом, сертификат бар, диплом бар. Анан ошол бир жерде ушул Кыргыз айыл чарба финанс корпорациясына ушул эмелерди алып атыптыр деди. Конкурс болот деди. Мен алайда күчөдө жатам. Менин максатым ушу дипломду алдым, бирок дүйнөнү багынтам деген менен бирок кайра эле ошо бизде мындай болчу да, түшүнүкчү. Кичине баласы үйдө ата энесин багып калат. Анан чоң акем да айткан: "Жыргал, сен күчөдө жашай бер, мал салды кылып берем, сарайды оңдоп беребиз, сен апамы карап ушу күчөдө иштей бересиң" деп. Анан мен интернетке барып, акимге кирдик. Акимге кирсек, акимге рахмат, Раматов Расул Жолдошев мына Ош областынын губернатору болду, аким болду ар жерде. Ошол киши кабыл алып, аябай жакшы кабыл алган да. Мен 22-23 жашта элем. Рональд Тейлордун мектебин бүтүп аткан кезде ал айтып калды: "Балам, сен бизге керек кадрсың, сен келериң менен иш даяр" деди да. Кыскасы Гүлчөдө интернатта кассир должность бар экен. Акимчиликте дагы бир специалист бар экен. 2-3 орун бар болгон болду. Ошентип жүрсөм эле бир аябай азыр Акылбек Отунчиев деген агай бар, ошо банкир. Ошол киши мени чакыртып калды. Үйүнө бардым. Ошол кишинин атасынын аты Тапок Отунчиев деп, Гүлчөдө азыр мектептин Макаренко атында мектеп, орто мектеп. Ошол кишинин атынан коюлду. Барсам айтып калды: "Жыргал, Ошто бир жаңы бул бир корпорация уюштурулаптыр. Ошого конкурска катышпайсың" депчи. Мен айттым: "Бул кандай болот?" десе, "Мен да катышып атам" деди. "Сиз катышып атсаңыз ушунча жүрөгүңүз кең экен, сиз өзүңүз эле өтө бербейсизби" десем, "Жыргал, сен жашсың, тилди үйрөнүп атасың, мен өтпөсөм сен өтүп каласың" деп ушундай айкөлдүк кылды да. Анан ошол жерге мен ишенсеңиз троллейбус менен бардым корпорациягачы. Чөнтөктө эч кандай тыйын жок, башка нерсе жок. Троллейбустан түшсөм эле жалаң чоңдун балдары, байдын балдары деп коюу, машиналар менен келиптир, байма болуптур. Байгыларды көргөндө эле кичине дух түшүп кетти да. Ушулар турса мен кантип өтөм деп. Анан баса ага чейин булар сурады, эссей жазып берили депчи. Сиз ошол корпорацияда иштесеңиз кантип иштейсиз, эмне болосуз деп. Анан мен ошол жерге мечтамды жазып бердим да. Кыргызстандагы койлордун жүнүнүн баасы $100 чыгыш керек депчи, 1 килограмм. Нереально да. Монда эт мынча кош керек. Кыргызстан дүркүрөп өскөн мамлекеттердин катарына кошулуш керек деп монда мечтамды жазып эме кылсам, эмнегедир ошол мечтаны тигилер кабыл алып 70 адам тапшырган экен, 21-бизди маектешүүгө чакырды. 21 баг конкурент деп койлу, баг конкуренттерди көргөндө эле мен духум түштү. Кирсем баарды кычыраган экен. Мен болсо чын айтканда акемин багы туфлисин кийип баргам, акемин пиджагын кийип баргам, өзүң каякта пиджак. Анан кийин баргандан кийин бирок маектешүүгө киргенде мен ушу алайга барап иштейм, апамы карайм десем, алар айтып калды: "Эгер конкурстан өтүп калсаң, Ошко иштеген макулсуң" дедилер. Мен айттым: "Эми Ошко кандай болуп калат эми, мен оюм ушу алайда иштейм" дедим эле. Тем более баягы Расул Жолдошев деген киши ушу алайга иштеп бер деген, андай мындай аларга убада берип койдум эле деп. Ошентип анан Ошто налоговыйда иштеген Абдуманап деген акем бар, ошол айтып калды: "Сунуш кандай сунуш болсо макул боло бер, шаарда кайра мүмкүнчүлүк көп болот" депчи. Ошентип анан мен шаарда балдар менен квартирада жашоочумун. Ал убакта сотовый телефон жок, даже мындай эме телефон жок, городской телефон да жок. Конкурстан өтүпмүн, кыскасы манабыканы таап, ошентип корпорацияга Ошто иштеп калдым. Ошондон мына иш 27 жылдан бери ошол банк кызматында бир да өзгүлтүксүз ошо иштеп келатам да. Бир гана банк тармагында 15 жакта иштедим. Башка жакта чегинген жокмун. Ортосунда пауза десек бир 2 жума гана иштебей калган учурлар болушу мүмкүн. А так ошол тынбастан эле ошол банк системасында иштеп келатам да. Жакшы. Жыргал мырза, мен ушул каерде туулгандыгыңыз тууралуу, туулган жериңиз тууралуу, орто билимиңиз тууралуу, жогорку билимиңиз тууралуу учкай кыскача айтып бериңиз дедим эле. Сиз аябай учкай айтып бердиңиз. Бүгүнкү подкастта негизи жазуучу, акын отурат да, кино сценарист отурат. Ооба. Анан өмүр баяныңызды карасам, өзүңүз айыл чарба техникумун бүтүпсүз. Анан кийин финансы боюнча, банк боюнча ошол факультетти дагы бүтүпсүз. Бирок жазуучусуз.
акынсыз. жазуучулукка эч жерде окутпайт да. Акындыкка да анан бул тагдыр деп коет. Адамдын маңдайына жазылган бул чоң шыралга да. Ошо 5-несине жазган болсо ошол нерседен анан дүйнөнү карай турган болсок, Лев Николаевич Толстой бул аскер адам болгон, билесиз да, өзү граф. Ал киши деле жазбай койсо деле болот эле. Азыркынын биздин баягы Райым миллиону дейбиз, Илон Маск болгон. Келейге керек болсо ал чиркөөгө каршы чыккан киши болгон. Өзүнүн бир 9-15 баласы бар деп айтып жүрөт. Бирок ошол киши дагы жазуучу болом деп Европаны кыдырып келип туруп жаза албай. Бул жазуу да оңой иш эмес да, бул дыйкандын иши, өтө татаал иш. Анан кийин акырынан Кавказ согушуна барып атат, билесиз да. Кавказ согушуна барып келип туруп, анан ошондо жон териси менен согушту көргөндөн кийин согуш жана тынчтык жана согушту жазып атат. Өзүңүз билесиз, Эрнест Хемингуэй айткан. Бул мен америкалык жазуучуларды булар бардыгы азгы сөзбен айтканда фигня деген да. Булар согушту көрбөй эле жазып коюптур дейт. Лев Николаевич Толстой согуштун ушу чордонда болгон да, өлүп тирилип келген киши. Анан биздин мына чыңгыз айтмапты, караңыз. Ал кесибимде билесиз да, зоотехник. Зоотехник болгону менен бул пешенесин жазган экен, мындай эме болуп калды. Башка мына Булгаков деген бар, Михаил Булгаков. Билесизби, ал врач болгон да. Врач болуп туруп, бирок жазуучу болду. Ансыгарындай бул пешене жазган экен, бирок менде ачык айтып коюш керек, жазуучулук мечта болгон. Кыял болгон. Кыял бул 5-класста окуп жүргөндө раматтылык болуп кетти. Урмат деген досум бар эле, ошол мен ошол Урматты көрөм да. Урмат экөөбүз эмеге барганбыз. Бир кызга встречага барганбыз, жолугушууга барганбыз. Ошондо куду сиздикиндей кылып чачын тарап, кыштын күнү болчу. Анан суулап алган да. Элестетип көрүң, кыштын күнү. Анан ошону азыркыга чейин өзүңүз бардыгы менде деталдар эсимде да. Анан жолугушууга баратканда эми Гүлчөнү билесиз, Тоолуу районунда кар жаап койгон. Чачы баягы кара чачы ак булгак болуп калган да, аксакал болуп калган. Ошол нерсе баардыгын көрүп, анан мен үйгө келип ошол нерсенин жолугушууну жазып бергем да. Анан Урмат айткан, мен жолугушууга барганда ошо кыздын атын айтпай эле койгом, паланча, мен сени жакшы көрөм. Бизде баягы жүрүп албайлыбы деген сөз модель албактачы. Жүрүп албайлыбы деп айтабыз. Азыркыда эме жок да, мына WhatsApp башка жок. Анан бирок чакырууга бир китеп сурап чакырганбыз. Анан бирок баргандан кийин ушу баю сезим башка экен да, баягы жүрүп албайлы деген сөздү айта албай эле РСЧК математикадан эмнени берди деп сураган. Ошону мен ошондой кылып туруп деталдап жазгам баягы. Бизде баягы чоң жол тетрадь деп коет эле. Ошого батырып 1,5 марак кылып жазгам. Анан ошондо ушул Урматка окуп берсем, ал аябай эме кылган да, тамшанган. Ошентип кийин биз эмеде жүргөндө 14-13 жашында өзүмдүн Кубанычбек Сулайманов деген акем бар. Ошол менен эмеге барып калдык, чөпкө барып калдык. Чөптө отуруп, анан аке сүйүү деген барбы десем, мен сүйгөм, ушинтип эме кылгам. К плюс Е деп бар деп ушинтип сүйүктүм. Ошол 100 арчыга жазып берген экен, бирок мен ошону барктай албай калдым деген. Мен ошол эң алгачкы жыйнагымда Кызыл бет арчы деген повесть аңеме бар да. Ошонун прототипи ошол Кубаныч акем. Ошол айтып берип атканда ошону оозун тиктеп окуп отургам да. Ал биринчи источник да, ошол окуянын булагын, башкарманы. Ошолорду жөн тереме сезип, анан бирок кийин азыр өзүңүз баягы баяндын подкасттын башында айтылгандай турмуш тиричилик өзүнө тартып кетти. Бирок бардык нерсени мен турмушту ошол китепте көрөт элем да. Демек ишке киргенде деле оюндага окшоп көрөт элем. Мисалы үчүн меники корпорацияга киргенде деле, окууга өткөндө деле өтө татаалдаштырбай, эжекелер менен деле түз сүйлөшүп, анан бул китептин бир эмеси, сюжетине келдик деп эле ачык айрым сүйлөшүп берет элек да. Ошол нерсе биринчи, албетте Алла жардам берди. Экинчиден, ошол турмушка китептей мамиле кылганым үчүн, китептей болуп жүргөнгө аракет кылып, албетте пенде адашуучу, көп адаштык. Ошончо дагы эрежелерди сактаганга аракет кылып, китептегидей кыялданып, анан ошол нерселер болуп келатты жашоодо делечи. Анан ошол 40-тан ашканда анан баягы жазуу нерсе өөрчүп күчөй баштады. Анан биздин бактыбызга, чынын айтканда, эгер мондой азыркындай мына Шекербек аке деп коебуз го, Цукерберг. Шекербекке чыкпаганда балким меники муну бактым ачылбай калмак да. Же бактым дейбизби, чыгармачылык дейбизби. Себеби мына гезит журналдарга китеп чыгаруу менин билишимче татаал иш болуш керек башындачы, билбеген адамга. Себеби баягы кухнясын көргөнгө чейин бул өзүнчө дүйнө да кыйын, бул кухняга киришчи. Анан мен Фейсбукка жаза баштадым. Ачык айтып берейин. Фейсбукка кыскача жазсам, элдер окуй баштады.
элдер окуп пикир жаза баштады да. Анан пикир мага бир аз дем берди. Анан биринчи редакциялап эле бир нерсени көрүп туруп эле ошол нерсени жазып анан редакциялап жаза баштагандан кийин элдерге бир аз эстетикалык ыракка тартуулап муну окуй башташты. Анан күндөрдүн бир күнүндө бул Байдулаев Мирланбек Байдусенович деген досум бар, анан Акжол деген бир прокурор досум бар. Экөө бир мезгилде эле бирөө дагы экөө бир мезгилде айтты да. Акжол досум дагы, Мирлан досум да айтты да, буну сен китеп кылып чыгарышың керек эми. Китеп кылып чыгарышың керек, бул нерсени элге тартуулашың керек. Сен азыр Фейсбукта өзүңүн ушул 100, 200, 300 адам окусун мейли деген мен көбүрөөк адам окусун деп. А менде ишенич болгон жок. Кандай болот, мындай болот деп анан ошол жаатта акын жазуучулар менен сүйлөшүп отуруп, анан алгачкы китебим ошо Бишкекте чыкты. Бул Бишкекте чыкканда дагы мен бактыма ошол Кеңеш Жусупов агай, атабыз азыр көзү тирүү легенда да бул. Кубатбек Жусупалиевтер менен ушундай жүргөн азыркы биздин ушул аскалообуз деп койсок болот. Кеңеш Жусупов агай келди. Раматылык Мелис Абакиров аксакал келди. Ал дагы өтө Союз дорунан бери келаткан чоң жазуучу. Анан ошо Мелис Абакировдор ачык эле сурады. Сиз дагы жумшак сурадыңыз. Ал киши айтты: "Сен кайдан келдиң?" деди. "Кто ты такой? Откуда ты пришел?" деди. Ошентип сурады. Анан чын айтканда мен ордума апам жооп берди да. Апам чыгып айтты ушундай: "Мен апам турган ошо кичинесинде ошол кошок айтып, керек болсо айылдын адамдары билесизби, азыр деле азын оолак болуп калды. Илгери турмуш курса дагы адамды көзөтсө да кошок айтылат эле. Азыр өкүрүп мындай өлүктүн да баркыга тутпайбы анча-мынча. Ал убакта ошол өлүктүн өмүр баянын кошок менен айтып беришчү да. Мындай кесиптин ээси болгон, мындай бай болгон, мындай бий болгон, монтип жашаган деп туруп, ошону болгондо да рифмага салып, үн менен сонун кылып. Анан Тайнем бирок өзү айтып жүрөт. Алгач мына көкөрөгүнө келгенден кийин Тайнем бул кандай болуп калат? Тайнем деле биринчи айтам дегенде, чоң атасы Дүйшөбай өлгөндө мен кошок айтам, мага айтып бергиле десе бар жок деп айдай берет да. Өзү нарбар ыйлап отурса көкөрөгүнө келет. Анан шараккан сууга дарыяга барып алып айтып, эми элден тартынат да. Айтчы сонун келип атат. Анан келип туруп эле боз үйдүн кире беришинен Астанага илгерирээк болуш керек. Астанасы туура эле жогу жакта улуулар отурат да. Ошол жерде анан турган Тайнем согуп кирет да. Барды карап эле турган сага ким үйрөттү десем, мен ошо өзүм келди деп. Ошону айткандан кийин анан Мелис Абакиров айтты: "Эне сүтү менен өтүптүр" деди да. Эне сүтү менен мен апам дагы кошумча мындай кошуп сөздү кошуп сүйлөйт. Эми кыргыздын ар бир эле өзү кошуп сүйлөйт. Апам дагы уйкаштырып анча ырларды айтып коет, анан жакшы созгон ырдап коет. Ошентип айткандан кийин анан аксакалдарыбыз анан батасын берип, бул эне сүтү аркылуу келген нерсе экен, жаза бер деп ушундай батасын берген. Түшүнүктүү. Жыргал мырза, эми албетте мен сиздин айтып аткан оюңуздун жыйынтыгын бөлбөгөнгө аракет кылайын, бирок ара чолодо мен да суроо берип коюп турайын. Кызык кетти. Тиги Алайда Күлчөдө ошонун бир этегинде Кызыл суу деген айыл бар. Мен ошол Кызыл суудан болом. Анан Алайда мындай стилде кийинген киши жок негизи. Анан өзүңүз негизи эле ошол бала чакта, өспүрүм кезде, студент кезде андан бери мындай жашоого стандарттан тыш мамиле кылган киши экенсиз. Негизи элде эмес, элден башкачараак мамиле кылган жашоогочу ошондой киши экенсиз. Анан жанагы чыгармачылык дээр демек ошо тайнеңизден өткөн, ошондогу шык, жөндөм, бирдемени жаза койгон, бирдемени элестетип туруп, бирөөдөн уккан баянды, бирөөдөн уккан окуяны айта койгон жөндөм өзүңүздүн дээриңизде бар экен да, туурабы? Күлчөдө болгон окуя бул бир мен аябай аздек кылган, эми аты жөнүн айтпай эле коеюн, бир урматтаган инсандардын эмесин көргөм да, мына жашоосун сүйүүсүн деле деп коелу. Ошондон кийин мен өзүм 18 жашта болсом, алар менден улуураак да. Ошондон кийин баягы ежедневник деп коебуз, күндөлүк тептерге жазып аңгеме кылып жазгам да. Аңгеме кылып жазганда кыйлалуу болуп калган. Анан сону жазып келаттым. Бирок көңүлдү кайт кылган бир окуялар болду да. Баягы адамдын мен башка армандарымын, мен биз эми бала кыялда бардыгы түстүү көрөбүз да, сонун көрөбүз, эч мына адептин иретинде, баягы өзүңүз айткандай рамканын иретинде. Анан бирок мен көңүлүмө кайт кылган бир адепке туура келбеген ушундай окуяларды көргөндөн кийин аябай ызаландым да. Менин кумирим, менин каармандарым ушундай кыл деп келип туруп, ошо көчөдөгү үйдөгү
бирден жулуп ачууланыпчы көзүмөн жаша көкүрөгүм ыйлаган да, жүрөгүм ыйлап анан бирден жулуп өрттөгөм. Ошол башкы чыгармам ошентип кетти. Анан бир эң алгач чыгармам баягы айткандай Раматул Курмат досумга арналган 5-класста жазылып атат. Анан экинчи чыгарма бул 18-де ушул жазылды да. Анан кийинки эмелерим да Фейсбукка бардыгы жазылды. Бирок Фейсбукка жазылгандын көпчүлүгү ошол жон терисинде мен өткөн окуяларды мен угуп, өзүм башыман өткөргөндү баары бир мындай болот да, биз бирөөдөн уксак деле жазуучу өзүнүн дил казанына салат дагы, өзүнүкү кааласа каалабаса дагы өзүнүн түсү кошулат да, өзүнүн обону, өзүнүн сөзү кошулуп кетет дагы, пикири кошулуп, ошондой Фейсбукка чыккан нерселердин көпчүлүгү мына китептериме кирип калды да. Анан ошол чыгармачылыкта кимди мындай үлгү тутчу элеңиз, кимди күмөр тутчу элеңиз, кайсы китептерди окучу элеңиз, окуп алып ошо жазуучуларга окшоп ошонун стилин туурап жазчу элеңиз, кимдерди ошентчү элеңиз? Менин биздин кыргыз журтчулугубуз капа болбосун, менин өзү эң алгачкы күмөрүм бул эме болгон да, Николай Гоголь болгон. Өлүү жандар деген мектепте окуткан го. Ушу мертвые душины окуп алып мен шок болуп калгам да. Ушунчалык шок болуп, азыр өлүү жандар азыр эле кайталанып атпайбы мына шайлоолордо. Ошо бул мындай экен да, жазуучунун бул мистикасы, жазуучунун куралы. Арсланбек Койчиев айтып атпайбы азыркы госсекретарыбызчы, биздин жазуучулар бири-бирин каргайт эле депчи, сенин чыгармаларың сен өлгөндөн кийин окулуп калат депчи. Көрсө ушуну бул жазуучунун бул эң эмеси, бул чоң вазифасы. Ал өлгөндөн кийин дагы ушундай чыгармалар жаратса, кийин актуалдуулугун жоготпой чыгармалар жоголбойт экен да, бүгүнкүдөй боло берет экен да. Өлүү жандар ошондой чыгарма да. Азыр мисалы үчүн дагы эле ушундай нерсе болуп атпайбы. Анан экинчи менин чоң күмөрүм бул, мен укмуш жакшы көрөм да. Бул бүгүн жакында дагы ушуну окуп келдим, азыр жакындачы. Мен кыскасы дагы бир адатым бар, тынбай окуйм. Тынбай окуйм да, жазам. Эми эң жакшы көргөн жазуучум бул ушу бала кездеги Михаил Достоевский да. Достоевскийдин преступление, кылмыш жана жаза деп коет да. Ушуну окуганда да мен ишенсеңиз бир жума ушундай шок болуп жүрдүм да. Ушунчалык баягы Родион Раскольников. Карасаңыз бир 24-25 жашта бала процентщицаны өлтүрөм деп, процентщицаны балталап өлтүрдү да. Ал өзү тыянак чыгарып атат, Алланын ордуна өзүн коюп атат, Кудайдын ордуна өзүн коюп атат да. Мен буну өлтүрүп койсом, эч нерсе болбойт. Бир зыянсыз адам коом азаят деди, бирок ал өзү чечим чыгарып койду да. Процентщицаны өлтүргөндөн кийин эшиктен София болсо керек, ал жардамчысы кирип калды. Кирип калганда айла жок, ал күбө да, свидетель жок кылыш керек. Аны балта менен бир чапты эле. Анын ичинде да баласы бар болчу да. Процентщица 1, тиги София 2, ичиндеги баласы 3 болду. Анан бул апасына угата берген да, Родион Раскольников. Мен жакшы адам болом деп. Ар бир адам биз деле, мен деле, сиз деле, азыркы уландар деле келечекте мыкты инсан болом деп ниет кылат да. Керек болсо жөөкүр деле, вор в закон деле ал келечекте мыкты адам болсун, лично признание алгысы келет да. Деп ошо признание алам деп апасына угата берген. Юрфакультетте окуйм, мен келечекте чоң жакшы адвокат, юрист болом деген. Апам жакшы болсун деди, апасы угуп калып, адам өлтүргөн, апасы да өлүп калат. Ошентип бир адамды өлтүрөм деп 4 адамдын өлүмүнө себепкер болуп, бул өмүр бою азап чегип атат да. Кылмыш кылды, жазасын ушундай алып атат да. Ушул мен сүйүктүү жазуучум. Анан азыркы өзүбүздүн кыргыз жазуучуларынан менин күмөрүм бул Чыңгыз Айтматов, анан Султан Раев. Султан Раевдин жазууларым абдан жагат. Кубатбек Жусупалиев. Кубатбек Жусупалиевди дагы ушмуш киши бир өзүнө жолугуш элекмин. А Султан Акимович менен Кудайга шүгүр устат шакирт болуп ушул күнгө чейин дагы ал киши аябай занят киши, убакыт болгондо сүйлөшүп, ар дайым сабак алып турам. Ошол кишиге туурап кээ бирки чыгармаларым окшошуп кетет. Эми моюнга алыш керек. Мына коомчулукта мен журналист катары мындай билет да меничи. Анан бирок мен өзүм ушу журналист деген бул мендей болобу, жок, журналист деген дагы башкача бир критерийлер болуш керек деп өзүм кээде мындай жок, журналист деген башкача болуш керек деп ыңгайсыздана берем да. Мени журналист дешет, бирок журналист деген өзү негизи таптакыр башкача болуш керек деп мындай моюнга алгым келбейт да. Жок, мен журналист эмесмин. Мен журналист деп аталбаган бир берирээк, бир чийкирээк бирдемемин го депчи. Сиздин өмүр таржымалыңызды карасам, аңгемелер жана повесттер жыйнагын жазыпсыз.
40 жаштан өткөндөн кийин Охрда 2 роман жазыпсыз. 3 роман. 3 роман жазыпсыз. Анан кийин киного 2 сценарий жазыпсыз. Ошондо сиз чындап эле өзүңүздү 100% жазуучумун, 100% акынмын, 100% кино сценаристмин деп ошо баарынан 100%мын деп эсептейсизби? Же мындай ичиңиз толбогон, жок мен бир ылдыйкы эле этабында бир аракет эптеп темселеп тытмаланып жүргөн бир мындай айтайлы, 10 тепкич деп коелу. Башында ошол жазуучулук, эми акын кийин эле кошулуп калды да. Жазуучулук деп коелу, жазуучу. Ошол максат турат. Мен ошону болгону азыр биринчи баскычында аттай элекмин да. Ага жете элекмин деп ойлойм. Анан бирок ошол максатка болгон ушул татаал жолго болгон күч аракет жолундамын. Пайгамбарыбыз деле 23 жылда анан пайгамбарыбыз баягы жазуучулук деле ошондой. Менде азыр өткөндө ошол эле Арсланбек Койчиевден сиз сурадыңыз го, дүйнөдөгү сен эң жакшы көргөн максатыңыз эмне дегенде эң мыкты чыгарма жаратуу депчи. Чынын айтканда ар бир чыгармачыл инсандын, мисалы үчүн актёрдон сурасаңыз, мен өзүм кыялданган, мисалы үчүн Гамлеттин же болбосо Алымбек Аткандын ролун аткаргым келет деп айтат да. Акын жазуучулар деле ошол бир шедевр чыгарма жаратам деп мени гана эмес, ар бир чыныгы ошол жүрөгүндө ошондой ниет бар адам атына баягы эми эмес, баягы бирканы эмес, баягы логотип эмес, Coca-Cola же Facebooktун логотипи эмес, чыныгы ошол признание алыш үчүн туундурманы жазуу үчүн өмүр бою аракет кылып келет да. Мен да ошол жолдомун, мен да ошондой чыгарма жаратам деп ошондой ойлонуп келем да, идея издеп жүрөбүз. Бул ыр жазуу деле, чыгарма, роман, повесть жазуу деле негизинен келип туруп эле бир ойду айтуу да. Бирок кыргыздар муну илгери экиден кылып туруп эле, мисалы үчүн энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт да. Ушуну кыска айткан. Жазуучулар бул эми эстетикалык, руханий, көркөм сөз менен алып отуруп, сюжеттер аркылуу алып отуруп ошол ойду айтышат да. Негизинен бул нерсе эми бар, спрос бар. Негизи ушул чыгармачылыкта жана жемиштүү мөмөнү аябай тим эле төккөн учур сиздикин карасам ушу 40 жаштан кийин болуптур да. 20 жашта эмес, 30 жашта эмес, 40 жашта ошо жанагы аңгеме, повесть, 3 романды татыратып эле тим эле автоматтай кылып эле жазыпсыз да. Эмнеге ошондой болду? Ошол 40ка чыкканда кандай бир кырдаалдар болду ошондой биринин артынан бирин жазып ийген? Мен башында айттым го, сиздин жакшы көргөн жазуучуңуз ким депчи. Ошол Гогольдагы ошол 40ка келгенде сөз бар. Мен эми ар бир күнүмө текке кетирбейм депчи. Ар бир күнүмө ошол өмүрдүн, ошо жашоомун маңызына маани берем депчи. Көрсө 40 жашка келгенде адам ошол көп жашоо өткөн арка жолду карап, алдыны карап, эмне кылдым? Мен эмне болдум? Каяка баратам деп чын айтканда акыл ой парасат салган адам, ошол бул жашоодогу менин миссиям эмне депчи. Ошол миссияны аткара алдымбы? Аткаруу үчүн багаж топтодум же топтой албадымбы? Мен кантип чукур десе, ошол Достоевскийдин сөз идеялары мындай да, негизиненчи Достоевскийдин каармандары бул дүйнөнү өзгөртүү эмес. Ошол адамдын үй бүлөлүк ячейкасында эле адам боло алдымбы деген сөз. Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, атабыздын, адам үчүн эң кыйыны күндө адам болуу. Ошол ойду Достоевский бардык чыгармаларында, Идиот, Агайдын Карамазовдор бардыгында ошо айтып келет да. Менде дагы ошол нерсе баягы мен күмүрлерим сөздөрү келди дагы. Баягы Фейсбукта бир аз жаза баштабадымбы? Жаза баштап, анан чын айтканда отзывдар боло баштады да. Отзывдар боло баштаганда ушул нерсе жаза баштадым. Анан мен түшүнүп калдым. Анан ушул сөздү эме дагы айтты. Мен 2018-жылы Дил көнүмдө жанган от деген жыйнагым чыкты. Сиз айткандан кийин 19-жылы Өзүңдү изде деген романым чыкты. Өзүңдү изде деген романыма Султан Акимович Раев баш сөз жазып, жакшы отзыв берди. Коомчулук да жакшы кабыл алды романды ушул күнгө чейин. Анан бирок ошондо Абакиров айтты. Ай Жыргал, сен кайда шашып атасың? Дедилер, бир эжем айтты. Өмүр Мерсеге өмүр өтө биз ойлогондон да кыска.
бул жыргалдын багажында болсо керек деп. Анан ушул суроону мен Султан Акимович менен таанышып калып уста шакирт болуп жүргөн кезде аэропортто ушинтип отурабыз. Султан Акимович мынтип чалкалап отурган, мен мындай карасам мен мындай тиктеп сынагандай тиктеп отурган. Жыргал деди десем, өзүң бизде романыңы канча убакытта жаздың деди. Анан агай 4-5 жыл убакыт менен кылдым десем ошондо ынанды да. Бул нерселер мына 40 жашта шатыр-шутур кеткени менен бул жазуучунун дил казанында бул өзү кыйналып түйшөлүп ошону багып келет да. Турмуштан көргөн баягы сюжеттерди, идеяларды, ойлорду, прототиптерди бул ошол протест кылып же даңктап эки нерсе бар да, плюс-минус ак көк күн, ай, суу ысык деп, ак кара деп. Ошол нерсени жазуучу ушунчалык кыйналат да, жүрөгүн тытып кыйналат. Ошол нерсе топтоп келди да, каармандарды көргөн, прототиптерди көрүп, анан өзүңүздө мурда эле жаралган болчу да. Анан мисалы үчүн карасаңыз, мына Чыңгыз Айтматов деле кечээ сизге баягы Нивки Сангин айтып бербеди, Арслан Койчиев деле. Чыңгыз Айтматов деле ошо Санги үйүнө чакырат, ошо сизге окшоп чакырып отуруп, анан баягы деңиз бойлой жорткон ала дөбөт. Ошол окуя. Ошонун оюну кыска айтып бергенде эле анан кийин муну жазышым керек деп анан сурайт ал. Ушул ойду мага берчи дейт. Жок, барган мен ойлойм да, балким кичине ичип алышса керек аларчы. Ал мына сөмөй менен барып туруп айтышат да, прямо ушул эмеги мага бер дейт да. Мен сага белекке берем дедим. Конокто болуппайбы? Ага чейин Москвада жолугушуп жүргөндө Чыңгыз Айтматовго бир канча ирет чакырат. Жүр эмеге барып келели. Мына биздин жашаа Нивки элин көрүп кел. Булар деңиз жээгинде жашайт. Өзү өлүп бараткан эл, аз элбиз, бирок биз дагы ушундай улуу элбиз. Ушундай биз ата бабаларыбыз бар. Ушундай деп айтып келет. Бирок ошону көрүп туруп, анан уккандан келип туруп ал Чыңгыз Айтматов менимче бир 29 бир айда эле жазып койгон. Идея бар болчу да. Ошондой сиз айткандай патыр-путур кеткен менен менде багажда топтолуп калган да. Бул Ошто бир Турбай Жороев деген агайыбыз бар. Ал деле айтты. Мынаны окудуңбу деди. Аны окудум деди. Достоевскийди окудум. Айтматовдун кайсы чыгармаларын баарын окуп чыктым. Султан Акимовичтин окудум, Топонду окудум, Жан жазаны окудум. Буну окудум, баарын окудум. Анда сен багажың даяр экен. Сенде бир жагынан менде турмуштук тажрыйба да болду, анан мен көп да окудум да. Түшүнүктүү. Кыскасы бул хоппа деп туруп эле жазып койгон нерсе эмес экен. Бул качандан бери көөдөндө дилде багып жүрүп, бышып, анан кийин ошондо кыйналып ооба, кыйналып бир чети. Анан кийин бышканда өзүнөн өзү ошол нерсе тизмектелип, өзүңүздүн стилистика менен жазыла баштайт экен. Ошол жазган чыгармаларыңыздын деңгээли канчалык деңгээлде алыска чуркайт? Канча бир кылым өтсө дагы Жыргалбек Сулаймановдун роман повесттери деп атала турган чыгармаларды жаздым деп ойлойсуз? Чынын айтканда ачык айтыш керек, аруу тилек болот. Анан бирок ар бир чыгарманын өзүнүн өмүрү баяны болот да. Буну бир гана мезгил көргөзөт да. Биз айта албайбыз, бирок ар бир бул мындай да, мисалы үчүн жаңы балаң төрөлгөндөчү өмүрүн тилейсиң, папештеп чоңойтосуң, тарбия бересиң. Анан бирок баланын өмүрү ар түрлүү болот да. Баланын өмүрү анан бул чыгарманын деле өмүрү ар түрлүү. Ошол мисалы үчүн мына Достоевскийдин делечи «Богатый и бедный» деген романдары бар. Буга чейин деле мисалы үчүн улуу жазуучулардын делечи. Бирок эң башкысычы ушу жазууну токтобой жаза берсечи, бир нерсени айтат да, ийгиликке качан келет? Сиз эмени уккансызбы ушу сурооңузга? Эмен Эйнштейндин сөзү менен жооп берип коеюн да. Эйнштейндин багы теория относительности башка формулалар бар го, анан ийгиликтин да формуласы бар да Эйнштейнде. Эйнштейн ошону айтат да, А барабар X плюс Y плюс Z деп коет да. А деген бул ийгилик, X деген бул упорный труд дейт да, талбас эмгек. Y бул ошо талант. Үчүнчүсү Z деген бул баягы бизде орусча мантип айтканда язык держи, язык под зубами депчи. Баягы орусча молчание золото депчи. Ушул нерсени мисалы, то есть максатың айта ишке ашырардын алдында унчукпай ишке ашырып турган айт деген сөз да. Ансыгарында мен өзүм ойлойм да, ошо эмгек кыла берсек. Анан мен мынтип тарата калып кетсин же мындай чыгарма болсун деген деле ондой эме жок. Эң башкысы мен сизге ушунча сурооңузга айтып берейин. Мындай дирт этип келет да идеячы. Кудай Тааладан деп коелу. Анан ошол нерсени мен как бы ошо мен телом мен айттым го, жашоого мындай творческий карайм депчи. Анан бул демек жаратуучуман мага келди. Ушул ой келди.
мисалы үчүн аппаккар деле ушинтип келип калды да. Мен кече жакында чычырканак деген ыр жаздым мисалы үчүнчү. Саарылап эле турсам, тура эле көзүмдү ачсам намазга чейин да чычырканак деген келди. Мен ушу чычырканак деген ырды жазышым керек деп туруп, ошону жазып койдум да. Кийин түштөн кийин кечке жана ошол ырды жаздым. Ансыгарында бул чыгармаларды деле жаратсак, Кудай кааласа эми ниет бар. Кандайдыр бир өмүрү узак болсо өмүрү узактары окулуп калат, өмүрү кыскалары калып кете берет. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Ал эми ниетибиз албетте баардык аруу ниеттер бар да. Эми советтик кезде жазуучулардын, акындардын чыгармалары, жазууларда сын деген болчу эле. Мына Кыргыз совет адабиятында дагы Кадыркул Даутов, Кеңешбек Асаналиев, эмне деген жазуучулардын чыгармалары, жазууларда сындап дароо эле чыгарып ийбей, сындап могу жери мындай экен, могу жеринде могу жетишпейт деп анча мынча баягы компартиянын идеологиясы менен кичине цензуралап кертип отуруп анан кийин чыкчу да. Бүгүнкү күндө эми ал сын деле дээрлик жок. Анан мисалы үчүн сиз чыгарма жазсаңыз, ыр жазсаңыз, мындай бирөөлөргө сындатасызбы? Же мындай шыр эле чыга берип, азыр эмне көп, типография көп. Кел, акчаны төлө, мен чыгармаңды чыгарып берем депчи. Мурунку совет доорундагыдай бизде сын жок. Ал кезде ошол система ошондой болгон да. Ошол социализмди, соцреализмди мактап, жактап, ошол аркылуу жазылган чыгармада сөзсүз компартия, Ленин болуш керек дегендей. Бирок ошого карабастан ошол компартияны, соцреализм жазган жазуучулар калып кетти да. Биз сиз айткандай Чыңгыз Айтматов, Кубатбек Жусупалиевге окшогон мастерлер, булар ошону жазылды, анча-мынча сөзсүз кошту. Мисалы үчүн Гүлсаратта мынча эменин жайдардын мынча коюп өлдү, сарай бузулган деп туруп, бирок негизинде бул жерде жайдардын ошол эмеге сүйүүсү, жайдар эмес, башкармандын белки келинге өзүнүн аялы бар, сүйүктүүсүнө, бирок Гүлсарат ат аркылуу берип атат. Ал ошо сүйүктүүсүнө кетип атканда ат ошолчо укмуш барат дагы, анан жалынсылап келип жалынсылаганда ошо жаныбардын аркылуу махабатын билгизип атат да. Ошо эмени айтып берди да. Анысыгарындай эмени айтып көрөлү эми. Кубатбек Жусупалиев кыска жооп бергенге аракет кылайын. Могу Муздактуу балдар деген эмесин редакциялеген эмес. Эч кимге уруксат да берген эмес. Уккансызбы ушуну? Ал керек болсо айткан, биздин Оштун Алайдын говору менен жазганда келдир, гангер, баягындай зады деген. Мен дагы аудиолоштургам, анан комментарийлерди окулат. Эмне жазып салган деп. Көрдүңүзбү? Зады деген сөздөр бар. Бул редакция кылган эмес. Ал киши өзү да суранган. Редакцияга бергенде айткан, редакциялабайсыңар, ошо боюнча чыгарасыңар деген. Бирок тилекке каршы, же бактыга жараша дейлүү, тилекке каршы дейлүү, ал жерде эми бул эң күчтүү идеясы бул мындай да. Баардыгы соцреализм мактап атабы? Ал соцреализм кемчиликтерин жазган да. Муздактуу балдар көрдүңүзбү? Өзү айтат. Мен дуалга жөлөнгөндө дуалды муздаган сезинбейт. Бул доор миң мындай сверхдержава дүйнөнү титиретип, жер шарынын 70%-ын социалисттик лагерь болуп турса дагы, азыркы Польша, сиз билесиз, Чехия, Словакия социализм болгон. Ошентип турса да бул киши айтат. Бирок ошол жерде бирок муздак эмелер, бул дуалдар муздак деп айткан да. Ал нерсенин мындайча айтканда ыдырашын бул киши көсөм болуп туруп 69-жылы айтып берип коюп атат да. Азыр эми ошончо легендага айланып атат. Бирок басмага 91-жылы чыккан да. Ана биздикин сиз айткандай окууга чыгарганга чейин сын айтылбайт, ачык айтайын. Ана мен чыгаргандан кийин, мисалы үчүн Жамиля чыкканда, Чыңгыз Айтматовдуку Алуу Токомбаевдер бул эми сен ойноштукту жазыпсың деп эме болуп койбодубу? Чыккандан кийин айтты да. Буга өтө Чыңгыз Төрөкулович жүрөгү менен ооруп, анан кийин мен Тяньшан баягы Айсел уже Байтемирге тип, Ильязды сүйсө да Ильяз келгенден кийин, жок мен аксакал менен калам деп, то есть ойноштук эмес, үй бүлөлүк мындай институтты сактоо иретине жооп берип атат. Ансыгарда менде дагы чыгарма чыккандан кийин устаттар айтат. Ай жыргал, айтат, Султан Акимович айтты, Аскаралы Режебалиев, мына Бишкектеги ошол эле мен устаттарым агайларды айттым го, Мели Сабакировдор айтты. Жыргал мондай кылып жазсаң болот эле, концовкасын мындай кылып бүтүрүшүң керек эле. Мен болгондо булардын ар бирин бөлөк жазат элем депчи. Демек сын угат экенсиз. Сын угандагы анан мен кийинки чыгармаларды жазганда ошол сындарды мындай жыйынтыктап системалаштырганга аракет кылам да. Бирок ошол эле учурда өзүңүздүн жүзүңүздү, өзүңүздүн баягы стилистикаңызды, сиз кылып турган түсүңүздү жоготпогонго аракет кыласыз.
ушу үйдө туруп айттыңыз да, Султан Акимович мага ушинтип айткан да, жыргал жазып атасың. Мелис Абакировду айтты, сен азыр Кубат аканы, мени, анан Султан Раевди туурап жазып атпсың, билип калат да, түстөрү окшош да, мына Ван Гогко окшоп калат, мындай Леонардо да Винчи окшоп, түстөрү окшош да, штриктери окшошуп калат, сюжеттер окшошуп кетет. Мендикиде алайлык говорлор бар, менде дагы түштүктүк диалектика бар. Баса диалектика мен жазба деп дагы көпсүн айтышты да. Бирок мен ойлойм, бул тилдин шириндиги аралашмада да, ошону колдонуп келебиз. Эми турмушта кандай сүйлөсө ошону жазасың. Ошону жазылат. Ойлоп чыгарып башкача жазбайсың. Анда баягындай толук сөз, ой толук кетпей калат. Ошого Султан Акимович айтты, бирок сен өзүң стилиңди таап кет, азыр турап жазып бар тур. Сиз айткандай, мен кийинки мына Багажник деген романым чыкты, 2025-жылы. Ошондо өзүмдүн стилиммен жазганга аракет кылдым, бир аз көрүп. Анан чын айтканда, ишенсеңиз, эң чоң сын ушул эме Багажникте айтылды да. Анан мен сиз айткандай экөөбүз эле сүйлөшкөндө айттыңыз го, кандай суроолорго жооп бересиз, анда мындай деген мен айтпадымбы? Естественно кетсин, чыныгы табигый кетсин, чын жүрөктөн жалган болбосун. Себеби чыгармада дагы жасалмалуулук болуп калса, дароо билинет. Билинет дагы, көңүл кайт болот, окурман ошол жерден токтойт. Анан мен да бул ушул Багажниктин баягы талдоосуна келгенде чоң сынчыларды жаш сынчыларга бердим китебиме. Булар дагы анча-мынча жаштар унчуккан жок. Болгондо окуп берем, ага барганда айтабыз деди. Жыргал аке да улуу жазуучулар, эл жазуучулар деле айтты. Жыргал эмне деп айтайын? Энди мактайынбы же сындайм деп айттым. Жүрөгүңүздө эмне болсо ошону айтыңыз деп. Кыскасы, мени ошол баягы стиральный машинага салып эме казанга салып курушту да. Урганда урушат, тепкилегенде тепкилешет. Тепкиле укмуш болду. Естественно, табигый кетти. Бирок ошол нерсе мага ачык айтканда, орусча айтканда больно болду, бир аз эме болду. Бирок негизи ошол зона дискомфорта кийинки чыгарма жаратууга бул чоң бул жардам берет да. Советтик кезде жазуучуларга, акындарга өкмөт, партия шарт түзүп берчү. Алар ойлончу эмес, мен бул китепти кайсы акчага чыгарам, анан чыккандан кийин кантип сатып өткөрөм дечү эмес да, ал маселе жок болчу. Азыр эми рынок деген бул ошол клиентура, кардардын талабына жараша товар чыгат. Анан товарга бааны ошол тиги кардар коет да. Анан сиз ушул роман, повесть, ыр ушу чыгарып атасыз, алга деген эми 2-3төн чыгарбайсыз. Бир топ тираж менен чыкса керек, ага акча керек, ар бир этапка акча керек. Азыр кадам баса аттасаң акча, анын барына акчаны таап атасызбы? Же болбосо жөн эле мен өз негизи жазуучумун, анан акымын, ошон үчүн жазбасам болбойт дегендей кылып жазып атасызбы дегендей. Мотивация эмне? Ушул нерсе ишенсеңиз, мен ушу китепти биринчи чыгарам дегенде үй бүлөдө ушундай чоң талаш тартыш болду. Албетте өмүрлүк жубайы мен колдогону менен ошол баягы үй бүлөлүк бюджетке таасир этет да. Ооба. Ичкен тамак ашка, кийим кечеге, бала чага кандай болот? Сен ушу китебиң эле эме кыла бересиң деген. Анан ошондо бир чоң мындай алымдар деп коелу, алымдарга ошо апам болуп бардык, анан консультация, үй бүлөлүк кеңешке баш ийесиң да. Борбордук комитетке барганда анан ошол алымдарыбыз жакшы айтты, ушу устаттарыбыз, жазуучулар дагы, молдокелер да кошо отурат элек. Ушундай болду, мына жыргалыбыз ушинтип китеп чыгарам, чыгарса болот дегенде, эл жазуучусу дагы тиги молдокебиз да жакшы сөз айтты. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, бир улак төрөл туулса, шубак кошо чыгат депчи, энчиси менен депчи. Көрсөм мондай экен да, китептин дагы, ар бир чыгарманын дагы Кудай Тааладан болгон болсо, чындап өзүнүн энчиси болот dedi да. Үй бүлөлүк каржыңар азайбайт dedi да. Көбөйсө көбөйөт, кемибейт dedi. Аялым чалкасынан кетти, кантип эле депчи. Апам болсо ойлонуп калды, апам деле кандай болот экен деп, анан бирок ошондой болду да. Чындап эле ошондой экен. Китептерим, биринчи китебим чыкканда эле ошол Ошто, Бишкекте эме өткөрдүк, мындай бет ачар деп коелу. Анан мен мына банкта иштеген бир пайдасы болду, бул бир аз маркетинг деп коет да. Маркетинг деген бул базарды изилдөө деген сөз да. Ошол нерсе баягында товарды кантип сатып өзүңүз айтканда, анан биз ошол китептерди чыгарганда мен бир аз акча каржылап, китеп трейлер,
кино трейлер деп коет го, кино чыгаардын алдында аябай мисалы үчүн бир тууганчик, салам Нью-Йорк дегенде Ош Бишкек шаарларын баягы билбордторго илип, телевидениеден рекламаны кетирип атпайбы, элдин бүйүрүн кызытып ушундай нерсе болот деп туруп 100% болсо дагы бир 10-15% бул реклама кетет, скрыт реклама. Бул не жөнүндө экөн дейт. Анан эң башкысы ошол нерсени ачыкканда же көргөндө башында жакшы кетсе окуйт, же көрөт, болбосо ошо менен кайтат да. Бул жашоонун ачуу чындыгы. Ошол нерсе менен мен ошол биринчи Чу дегенде эле биринчи китебиме ошол 150-200 миң сомдой акча кетти. Спонсорлор менен эме кылдым, сурандым. Ошо спонсорлорумун акчасын кайтарып бердим да. Дароо эле биринчи китептерим 300 сомдон саттык. Ошондо өздүк наркы 160-180 сомдон болчу. 350 баракпы чыккан. Анан ошол ал кезде китеп басуу арзаныраак болчу. Анан 300дөн деп койдук. Ал убакта ишенсеңиз китепти сатышпайт экен да. Көбү белекке берет экен. 100-150 чыгарып туруп эле белекке берип коет. Анан сатуу деген ана мени агайлар келип атат. Жыргол, эмне болуп атасың? Кантип сатасың? Мага бир досторум келип айтты. Сиз айтканда монетизация болуш керек деди да. Монетизация бул өзүнө өзү эме кылыш керек. Эми интеллектуалдык мээнет да. Мээнет деп анан дегенден кийин кызымы койдук, бирөөнү кое албайсыз да. Эки кызым сатуучу болду. Анан бир Гүлжина деген карындашым бар, бир тууган эжем кызы. Ошол үчөө турду. Гүлжина деген карындашым ал өзү соода тармакта жүргөн кыз эле. Анан чырайлуу кыздар турат. Анан агай келиңиз десе чындап алгандар болду. Анан кийин баягы кыздар көрүп туруп алгандар да болот экен. Кээ биркилери 3төн алып кетип атты дешти. Белекке берем депчи. Элден айланып кетсе болот. Ошондо демөөрчүлөрдүн акчасы менен чыктыбы? Мен ойлоп аткам, сиз банк тармагында иштейт экенсиз, банкта. Биринчиси банктагы акчасы Насия менен чыкты, ачык айтайын. Биринчи китебим Насия алдым. Кредит алдым да. Кредит алып туруп, анан ошо кредитти жаптым да. Анан экинчи китептерим ишенич пайда болот экен. Алар деле баягы демөөрчүлөр деле дароо бере салбайт экен. Туугандар берди башында. Биринчи китепте аз-аздан 5 миллион алар деле баягы энчинен жараша берет экен. Бирок беришти ыраазымын. Анан бир кредит алдым. Анан экинчи китебимде демөөрчүлөр менен чыктым. Мына багажниктин бага ачылып, багажник чыгарам деп атканда эле демөөрчүлөр өзү мына беришти да. Акчаны берип, ошентип баягы өздүн өзү бул каржылап келатат, Кудайга шүгүр, баягы китептеримчи. Өзү, бирок эми менин максатым өзүн эле каржылабастан эми баягындай ниет да. Элге чыксын. Анан мындан сырткары мен китептерим монтип сатылат. Мисалы үчүн мен дүкөндөргө деле коюп көрдүм. Дүкөндөрдө өзүңүз айткандай мен анчалык эле белгилүү жазуучу эмесмин да. Мындай эле өзүм Фейсбукта эле тааныган, анан анча-мынча тааныш-тунуш эме болбосо эле, бирок көбүнчө анан мен ошол Фейсбуктан жазышып, анан WhatsApp аркылуу жазышып, анан эме кылат. Ушунун уландысы каякта? Уландысы ошо китепти бериң деп. Анан мен китепти ишенсеңизчи үйлөрүнө да апарып берип көрдүм. Азыр мына Яндекс, доставка пищи дейт го, бирок үйүнө апарып берген болбойт экен. Мен апарып берип көрдүм да, өзүңүздү мындай кыжалат болуп калат экенсиз. Баргандан кийин анан кийин акчасы берет, анан кем болуп калат, анан кийин берем деп мындай өзүңүз мындай ыңгайсыз болуп калат экенсиз. Эми жазуучу өзүңүз апарып, мен ойлодум эле ушул нерсе жакшы эле кетет депчи. Эми кичпейилдик кылам дегениңиз менен бул нерсе кетпей калат экен. Алар үчүн мисалы үчүн жазуучу мантип эле туруш керек экен, сатуучу башкача кетиш керек экен. Анан эме деп өтүп алдым. Мына Деректе отурам. Мисалы үчүн Алымбек Татка 313 же Монуева 27демин деп алар келет. Анан соңку китептерим 500-600дөн ушу саттым да. Анан бирден болсо да алып кетет. Анан эми китептин өзүнө кетсе дагы мына бензиниме, ичкен түштөнүмө, аяк биягына жарап, бир жумада 1-2 китеп кетип турат да. Ошентип сатуу болуп турат. Мындайча айтканда баягы спрос жана предложение деген бар го, рынокто эмесичи, ошол иштеп атат да. Түшүнүктүү. Сиз банк тармагында иштеп келесиз. Өзүңүз мага айттыңыз, болгондо дагы кредиттик бөлүмдө иштейт экенсиз. Анан өзүңүз мынау подкастты баштаганда Аллахтын атын улуктап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтып баштадыңыз. Демек, исламга кайдыгер эмес экенсиз. Анан банкта кредиттик бөлүмдө болсоңуз, жанагы процент деген нерсе бар, башка деген нерсе бар. Ошол жагы мындай жазуучулук өзүңүздүн табиятыңызга жакшы болуш керек, жаман болбош керек деп китептериңизде жазасыз да. Ошого жанагы банктагы ишмердигиңиз кандай болуп калат? Буну аябай туура айттыңыз. Ошол нерсе мен бизде айтат го, тилди кыскартып келет да жашоодочу. Себеби мен мисалы үчүн редакцияда иштешем, же бир мисалы үчүн мен агайларым деле айтты, устаттарым деле айтты, эми сен ошо китеп дүкөнүн ачып деле жеке ишкерлик кылып деле ушинтип кетсең болот депчи. Өзүңүз айткандай мындай
дин жаатында дагы бир аз жүрөбүз да, ушу намазыбыз менен жүрөбүз деген. Мындай болгондо дагы баягы аалымдардын сөзүн угуп, сүткөрлүк башка, анан көп аалымдардын немелерин да уктум. Баягындай болот депчи. Анан мисалы үчүн ошол Чубак ажыныкында ата көрдүм да. Чубак ажыга ошо бир банктын директору жазыптыр да. Чубак ажы, мен банктын директору болуп иштейм. Банктан кетейинби? Сиз айтканда бул эми процент деген нерсе бар, сүткөрлүк деген нерсе бар дегенде, мен өзүм ушул нерсе мени учушат этип келем да. Ал айтып атат: сиз деди кетип калсаңыз болот, бирок үй бүлөңүздү кантип багасыз? Аялыңыз иштебей аткан болсо, сиз иштеп туруңуз дагы ошол жамаатка дават кылып, ошол аларды эмеге, дин исламга, ушундай агартуучулукка, адеп жолго, адеп акылакка үндөңүз дейт. Бирок ошол деле мени бирок ынандырган жок. Ошого бизде азыр Кудайга шүгүр бактыга жараша ислам терезеси ачылып атат баардык банктардачы. Анан бул ислам терезесини мен изилдеп көрсөм, башында эме турат экен. Шариаттык кеңеш турат экен. А шариаттык кеңеште ошол Чубак ажыда болгон экен. Максат ажы, Токтомуш, мурунку муфтийлерибиз. Анан булар принциптерин көрсөк, ушул исламга туура келет экен. Ошого менде азыр уже сунуштар түштү. Как раз Кудай кааласа мен ошол ислам терезе жагына өтүп алсам, адалдашуу жолуна түшөм дагы. Сиз айткандай менин ой пикирим, айткан дегеним, сөздөрүм, кылган иш аракетим менен кыйла мындай эмеге келип калат да, уйкаш келип калат да, гармонияга болуп калат Кудай кааласа. Жыргал мырза, мына сиз жазуучусуз, акынсыз, ошол эле учурда банкта иштейт экенсиз. Мындайча айтканда тыйын эсептегенди билесиз. Сиз илгеркидей баягы Компартиянын, Лениндик баягы ошол саясаттын учурундагы жазуучу эмессиз. Мага өкмөт бериш керек, өкмөт китебимди чыгарып бериш керек. Сиз тыйын эсептегенди билесиз. Анан ушул чыгармаларды, китептерди чыгарып атасыз. Анын мындайча айтканда анын өзүн өзү акташ керек, чыгымдар акталыш керек. Демек аны түшүнүпсүз, аны өзүңүз жанталашып, өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн бир демилгениңиз менен китептерди өткөрүүгө аракет кылат экенсиз, аны жолго коюпсуз. Бирок сиз мындай кылып анализдеп көрдүңүзбү? Кыргызстанда кайсы китептер өтүмдүү экен, кайсы авторлордун китеби өтүмдүү экен? Мен анализдеп чыктым. Эң көп сатылган бул Чыңгыз Айтматовдун 10 томдугу кетет. Кыргыз биз эмеге бөлөлү, экиге бөлөлү. Батыш литература, адабияты, сырт адабият деп коелу, и биздин ички адабият, кыргыз адабияты. Кыргыз адабиятында эң биринчи орунда Чыңгыз Айтматов турат да. Чыңгыз Айтматовду 10 томдугу дагы бирден дагы жакшы сатылат. Бул биринчи орунда турат. Андан кийинки биздин ошол Султан Раев кетет азыр. Султан Раевдин чыгармалары жакшы кетет кыргыз адабиятында. Ошол эле Ал Токомбаевдин, анан эң көп сатылгандар мына Касымал Жантошевдун эмеси кетет. Каныбек. Кайра окула берет. Төлөгөн Касымбековдун Сыңган кылычы, Кел. Булар эң көп сатылгандар. Кайра эле көрүңүзбү? Классика бул баягы тундурмалар, шедеврлер кайра эле сатылып, керек болсо басылып, кайра басып чыкса деле сатылып атат да. Анан сырт жазуучулардан аз Дэн Браун деген автор чыккан. Код да Винчи, утраченный символ деп атабыз го. Ошолордуку, Толстой, ошол эле Достоевский, Харуки Муракаминин чыгармалары, чет эл жазуучуларыныкы, ушулардыкы алдыда кетет. А соңку заманбап орус жазуучуларын чын айтканда биз көрүп жүрөбүз, бирок алар бизде аз ончо сатууга ончо кете элек да. Анан баягы сиздин мен мурунку чыгармалар подкасттарыңызда көрүп калдым да, мындай ой айтылыптыр. Керек болсо сиз айтыпсыз, окурман баш жок болуп калды. Анан ошол сөздү мамлекеттик катчубузда Арслан Койчиев айтып атат да, ооба мен китептер сатылбай өтпөй атат депчи. Мен башка нерсени айтат элем. Ылдый жакты ончо билбейт экенсиздер, сиздерчи. Китептер сиздин кетип атат, окулуп атат. Керек болсо Кудай үчүн бизде мындай нерсе бар да, баягы. Ой, жаштар күнөөлүү, жаштар окубайт деп. Жок, окуган жаштар аябай көп. Ишенесизби? Ошол эле мына азыр биз ошо Султан Акимовичтин, Касымал Жонтошевдун Каныбек колдон колго өтүп окулат ушул күндө. Жаштар болгондо дагы мына бул болгону катмар бар да. Бөлүп коелу да, бул окуган катмар ар дайым болуп келген. Бул сегментке бөлүп коелу. Ар убакта мисалы үчүн читающий народ деп коет, окуган эл. Бакубат жашоо болгон сайын бакубат өлкөлөр жакшы окуйт. Баягы быт деп коебуз, турмуш тиричилик, кыйынчылык болгон сайын бир аз азаят. Ошол эле Европада, Лондондо мына жакшы кетет.
китептер миллиондон тираждар, баягы Гарри Поттерлер бир жумада сатылат да, сразу кетет. Бизде болсо ошол эле айтып атабыз го, Айтматовдун китептерин колдон колго өтүп окулат да. Окуган болгону ошону адабиятка кызыккан бул жамаат бар, сектор бар. Алар сөзсүз колдон колго окулат. Бул өзүнүн эстетикалык ырахаты бар да. Жо, менин ошо сиз айтып атпайсызбы, ылдый жактагы анча-мынчаларды билбейт экенсиз депчи. Мен айтайын деп атканым, такыр окулбай калган жери жок китеп. Бирок ошол окуган катмар бар. Алар эмне болсо баягы таш жаса дагы дегендей окуй беришет. Улантып кетейин, озуңузда шакар. Экинчи жагы бар. Мына жооп берейин. Мен мисалы үчүн сиздин эмеңизди уктум азырчы. Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын. Сиз менен телефондон жазышып, бирок бүгүн насип экен, мен сизди көптөн бери билем, бирок бүгүн которма аудиону айтып атасыз. Которма аудионузду бул китеп да бул делечи. Муну мен уктум да. Бул билесизби, өтө көлөмдүү. 10 саатпы? 10 сааттан ооба, серия. Биринчи бөлүгү мисалы үчүн 2 саат. Мен ушуну аудио китеп. Көрдүңүзбү? Бул болгону форматы өзгөрүлдү да. Бирок китептегидей эстетикалык биринчи орунга эгер бөлүп койгон болсо, биринчи албетте көз менен окуп, бул аң сезимге сиңүү башкача да. Кино көргөндө только көз менен көрөсүз. Визуалдык. Окуганда подсознание, аң сезим да кошо окуп, анан кийин бул адамдын адеп аклагына, турмушка дагы келечегине таасир этет да. Ошол нерсе болуп атат. Аудио китептер сиз өзүңүз деле мына Зинаган Пасаамова жекелердин китептерин чыгарып атпайсызбы? Аудиолоштуруп, заман өзгөрүлдү, угушат адамдар. Мисалы үчүн азыр адамдар, мен башкача айтат элем. Адамдар телевизор көрбөй калды депчи. Китептер окулат. Телевизор көрбөйт. Азыр мисалы сиздин подкастыңыз көрүлөт. Болгону заман кайда кетти? Ошо баягы эме айткан, билесизби, Кубат ака айткан. Агым деп баягы эмеге Мелис аке коюп берет го, агым деп кой. Агым каяка кетет, ошону сезиш керек. Сиздин подкастыңыздычы мисалы үчүн телевизордон берсе, эл көрбөй калат, сиздин подкастыңыз мисалы үчүн кече акыркы подкастыңыз Ыдырыс Исаков менен 2,5 саат болуптур. Мен жолдо келип, Ош Бишкек жолдо келип көрдүм. Керек болсо мен ошо менин жүргүнчүлөрүм да көрүштү. Себеби бул мындайда подкасттыкы мисалы үчүн түштөрүгө токтотуп коебуз. Кирип тамак ичип чыгып кайра көрө бересиз. Силерден бир эстетикалык бир кандай бир эме алабыз. Бул туура эмес сүйлөп кой деп чогуу переживать этебиз. Бул китеп да. Бул деле китепке окшошуп кетет. Сиздердики деле бул кыскача аңгеме да. Кыскача аңгеме, бир аз балким көркөм болбосо дагы биздин чыгармалар көркөм аркылуу көркөмдүгү бааланат да. Сиздердики көркөм азыраак болсо дагы, бирок баары бул драма да. Жашоосун айтып берип атпайбы, турмушту айтып берип атасыздар. Турмуш адамдарга кызык, ар дайым кызык болуп келген. Өзүнүн жөнүндө окуйт да. Китептен деле, адамдардан деле адам өзүн көрөт. Жыргал мырза, өзүңүз жазган чыгармалардан, роман, повесттерден тышкары Кыргызстандагы окурмандарга жашоосун жакшыртчу, үмүт берчү кандай 3 китепти окууну сунуштайсыз кыскача? Азыркы кыргыз жазуучуларынын кайсы 3 китепти сунуштайт элеңиз? Чыңгыз Айтматовдун эмесин Кылым карытар бир күн. Анан Султан Раевдин Жан жаза. Анан албетте Достоевскийдин Агайыны Карамазовдорду окуш керек да. Укмуш китеп да. Братья Карамазов деп коет. Буну өзбектер кантип которгон билесизби? Ака Карамазовлар деп которгонушкан да. Жакшы экен. Мынау гезит окуу, гезиттерди жана күркөлөрдөн, киоскалардан талап окуу деген нерсе жоголду да. Ошол эле учурда жана китеп окуу мурдагыдай. Ошол нерсенин ордун жанагы интернет технология, интернет, соц тармак, видео көрүү, кыска жана клиптик аң сезим, TikTok деп койсоңуз, ошол нерселерге жанагындай кыска видеолордон аябай көп бир эле убакта ошондой нерселер көбөйүп кетти да биздечи. Анан ошондо мындай десек болобу, келечекте мындай деги эле кагазга жазылган нерсени окуу деген нерсе жоголуп, жасалма интеллект чыкты. Мисалы үчүн баланча автордун чыгармасынын түпкү өзөгү, мазмуну эмнеде? Кыскача. Жасалма интеллект айтып берип койчу деп, анан ал айтып берип коет кыска, мындай экен. Ошондой экен, жашоодо демек мындай учурда мындай алып жүрүшүм керек экен. Бул чыгарманын айтайын деген ушул экен. Мен түшүндүм. Ошенткенге аракет кылам деген сыяктуу кырдаал кийин келечекте ошондой кырдаал орнобойбу?
тескерисинче мына азыркы TikTok мына кыскача эмелер бар го, мына кыскача 1 мүнөттүк өзүңүз айткан 10 секундтук булар өмүр өтө кыска. Анан сиз айткан интеллект, жасалма интеллект азыр бизге кайра кирди. Жасалма интеллект ошолорду басып түшөт. Жасалма интеллект Google'ду басып түшөт дагы, бирок мына туундурмалар деп айтайлы, шедеврлердин өмүрү узак боло берет дагы, адамзат кайра ушул чыгармаларга келе берет. Биз айттык го, Достоевскийдин ошол агайдын Карамазовдор кылмыш жана жаза, Чыңгыз Айтматовдун Кыяматы. Бул нерсечи мындай да, адамдар өзгө алмаша берет, тарых да кайталанма боло берет дагычы. Ошол нерсе бизге сабак болуп берет да. Бул жазуучу келечекке адамга эме берет да, мындай колокол, добул кылып берет, дың мындай болот, ушундай болуп кетсе мындай болот деп андыктан мен толук ишенем. Бирок бардык китептерди деген жокмун. Туундурма китептер, классикалар, ошол эле мына Чал жана Кемпир, Эрнест Хемингуэй, кичинекей китеп, 55 повесть. Ушул аркылуу бул Нобель сыйлыгын алып атат. Бул чыгармалар эч качан актуалдыгын жоготпойт. Кайра күн өткөн сайын, мисалы үчүн билесизби, эски буюм баасына чыгат, көркөмүнө чыгат. Эски буюм мисалы үчүн өзүңүз деле эски бир жинсиңизди, пижагыңызды кийип көрсөңүз, кооз көрүнөт. Ошондуктан азыркы наоборот TikTok'тун заманы бул өтө кыска. Бат кетет, булчу бат болот дагы, бул тажатма нерселер да. Убактылуу гана алат дагы, руханий, эстетикалык нерселер, бул адамдын жан дүйнөсү, бул көзгө көрүнгүс да. Ошол нерсе баягында бийик нерсени каалап тула берет да. Азык, биз мисалы үчүн күндүзү тамак ичебиз го 3 маал. Азыкты да биз ар дайым муктажбыз. Ошон үчүн китепти окуган сайын адам ошодон азык да калат, жан дүйнөсү эс алат, уланып кете берет да. Туундурмалар өмүр узун болот, Кудай кааласа. Эми ыр жазган жагыңыз боюнча подкастка келгенде эле бир эмес 2 ырды аябай окудуңуз да. Эми көрөрмандар мындай поэзияга кандай мамиле кылат, жактырабы дегеле ырды, жактырбайбы, бирок сиз окудуңуз. Ырды эмне максатта жазасыз? Мындай ушундай жазгыңыз келген үчүн, ошондой ыр жазуу техниканын үйрөнүп алганыңыз үчүн эле жазасызбы, же бир мындай бир максат менен жазасызбы дейм да? Өзүңүз жашап өткөн өмүрдү, кырдаалдарды, процесстерди баяндап жазасызбы, же бирөөнүн эле окуясын угуп алып анан ушуну ыр кылып жазайынчы, бүгүн негедир ушу ыр жазгым келип калыптыр деп мындай жазып коесузбу? Тек бул хоббиби сизге? Сиз билесизби, мына Чыңгыз Айтматовдун да ырлары бар да. Кыялымда акку болуп учуп жүрөм көл үстүндө деп, анан Ашым Жакыпбековдун баягы өзүңдү көк ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү түздөп жүрөм деп. Бул чыгармачыл нерсе бир кеткенде бир канча жагы кошо кетет экен. Султан Акимович чоң сүрөтчү, билесизби? Сүрөттөрдү өзүнүн китептерин мукабасын өзү тартат. Мен мисалы китеп жазганда сүрөтчүлөргө барып кайрылып, биз эми бул чын жүрөктөн мамиле кылганда ушундай болот да. Обертка, сиз айттыңыз го, кийинип келдиңиз деп. Мисалы көлдө жүргөндө да биз мисалы жылаңач сүрөттөрдү чыгарбайбыз да. Бул эстетикалык туура келбейт. Өзүңдүн окурманыңдын эмесине дегендейчи. Анан ырды дагы мен ошол устаттардын ырларын окуп жүрүп, анан дагы бир устатым айтты, негизи поэзияны оку деди, Пушкинди оку деди, Алыкул Осмоновду оку деди, Турар Кожомбердиев, Жоло Мамытовдорду. Себеби мындай экен да, бул шире болот экен да. Кыям деп коет го, орусча варенье деп коет. Варенье болот экен да, поэзия анан кара сөзгө аралашса окумуш түсүнө чыгат экен. Анан устаттарым айтты, ошол окуп жүрүп 2022 жылы мен так датасы эсимде бар. 8 августта 08:08:22 болсо керек. Ошондо көлдө эс алып жүрүп, таң эрте туруп, ошо намазды окуп бүтүп, анан көл жээгин бойлоп жүрүп, анан кийин ошондо биринчи эме келди, мындай ырдын биринчи ыргактары келип, анан ошо ырды жаздым. Жазып анан кийин өзүм Facebook'ка дагычы биз чыгарганда 10 жолу ойлонуп, 9 жолу толгонуп, ана чыгарып туруп, чын айтканда баа сиз айттыңыз, оңой эле чыгарып ийесизби, жазуучумду ойлоносуз деп чыгарып алып өчүрүп койгон убактар толуп турат. Себеби билесиз да, отзывдар деле билинип калат. Анан баягы ырды чыгарганда эле жакшы отзывдар болду. Анан ошондон баштап 22 жылы мен ошол ырларды жаза баштадым да. Анан кийин сиздин сурооңузга мен өзүм баягы ушундай суроо болуп калабы, анан мындай августта отпаймынбы? Ошондо мына 1 ноябрь 2022 жылы Кыргыз туусуна Болотбек Таштаналиев деген агайыбыз өзү Facebook'тан жазып калды. Ушундай
жыргал ырларыңа чыгарсак болобу депчи. Анан Болотбек Таштанилов деген бул өтө каардуу сынчы да. Акынды талкалап жок кылып коет, сен жазба дегенге алып барып коет да. Сен акын эмессиң, сен графомансың, ты никто дегенге алып барып коет. Же болбосо кичине үнүп берип коет. А мен бул киши жазганда коркуп кеттим. Ошо мен бир нерсе кылган окшойм. Гитлер капут дедим да, все. Аллаху акбар, мен уже ыр жазбайт экенмин. Баягындай өзүмө жазуучулугун кыла берем десем, ага айтып калды. Жыргал бир ырларыңа жөнөтчү дедилер. Мен Болотбек Таштаналиевмин дедилер. Мен айттым, ага мен сизди тааныйм дедим. Сиз ушундай чоң сынчысыз, элестетип көрүң, баягы Фейсбуктан канчасын талкалап сындап атат да. Бул киши ушул күндө да сындайт да, сын жазат. Анан ошол киши өзү баягы маэстро өзү жазгандан кыйла үмүт пайда болуп калды. Анан чынын айтканда алгачкы ырларым бир аз мындай ой жагынан дагы, уйкаштык жагынан да бир аз мындай солгунураак кетти. Анан бара-бара орус адабиятын, чет адабиятын, Шекспирди окуп чыктым. Шекспирдин бардык ушул Гамлеттен, Отеллодон баштап бардыгын, Король Лирди дагы ыр түрүндө жазат экен да алчы. Шекспир мен ойлогом кара сөз менен жазат десе, ыр менен жазат экен. Анын фишкасы ал жөнөкөй жазат экен. Татаал эмес. Бизде мындай бир илдет бар да, жазуучулар дагы, акындар дагы жазган сайын татаалдаштырып кетип, окурмандын көңүлүн кайтып кылып ийбиз да. Өзүбүздү баягы эме билесизби? Салижан Жигитов айтканда, кыргыз бир китеп чыгарса эле өзүн чоң жазуучумун деп ойлоп калат деп. Андай эмес да, бул бара-бара эме болот экен да. Ошого күндөн күнгө ырлар баягы мен атайлап жазбайм. Бир ой кылт эткенде бир мына жаз дегендей сезим келет да, ошондо. Ырларда мындай болгон нерсени жазасызбы? Чындыкты жазасызбы? Мисалы үчүн сүйүү жөнүндө, бир сулуу жөнүндө жазып атсаңыз, ошол сүйүүнү жон төрөң менен сезип, чындап эле сүйүп атам, чындап эле суктанып атам деп ушинтип жазасызбы? Же тек гана бирөөнү байкап туруп, ошонун образдын, эмоциясын өзүңүзгө мындай жан дүйнөңүздөн өткөрүп туруп, ошонун сезимин мындай баяндап, анан сүйөм күйөм деп жазасызбы? Бул лирика боюнча айтканда да, турмуш боюнча да ар түрдүү тема жазылат. Лирика боюнча айтып калдыңыз, менде бул суроо менде да болгон. Анан күндөрдүн бир күнүндө мына биздин кыргыз элине аттын кашкасына таанымал кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин деген агайыбыз бар. Сооронбай Жусуповдун шакирти болот. Ошол агай Ошто жолугушуу өткөрүп калды. Анан биз бардык, баргандан анан ушу суроону беришти да Кожогелди акегечи. Өзүңүз жашыңыз 60-ка чыгып калса, шөл бир кыз сулууга тигинде моундай сүйдүм, күйдүм, өлдүм, күйдүм деп жазып атасыз. Жеңе муну алдыңызда отурат. Сиз азыр деле сүйүп атасызбы дегенде агайдын ушул сөз жообун мен туура кабыл алдым да. Ал айтат, мен ушу сүйүү жөнүндө жазганда лирика деп коет да, бөлүнөт. Лириканы жазганда дейт, мен андай көзүм жумуп, бала кездеги, студенттик көздөгү сүйүүлөр эске келгенде, кино лентада болуп кайра эле кайтып келет да. Сизде деле мектептеги мына ашыктык эмелер бар да, сезим. Ар бир адамда жашайт. Баягы чекеге бырыш түшсө да жүрөккө бырыш тырыш түшпөйт дейт го. Жүрөк бул бардык нерсени сактала берет экен да. Анан ошону элестетип жаза берем дейт. Менде деле ошондой эми баштан өткөн нерселер болгон да, мына бала кездеги ашыктык, студенттик кездеги ошолорду элестетип анан жазуулар болот. Бирок негизинен меники көбүнчө мындай кылт эткен бир тема өзү келип калат. Ошону анан Кожогелди агайдын мындай айткан сөзү бар да, ыр жазылса дароо жазылат деген да. Анан жазылбаса таштап койгулат, бул эми чыкпайт дейт. Ошондо сиз мына быйыл апрелде эле мынтип ыр жазыпсыз да. Күтүп сени арбалсам дейм жүзүңдү, күнгө карап салыштырам көзүңдү. Сага окшош ар караңга кылчактап, түн уйкумда издеп жөнөйм өзүңдү деп. Ошондо эми бул чыгарма, бул поэзия түшүнүктүү. Бирок сиздин эми жубайыңыз бар, бала чагаңыз бар дегендейчи. Ошондо сиз болуп өткөн нерселерди элестетип жазып атасызбы? Азыр арып алып аткан жоксуз, аялыңыз бар туруп. Азыр сүйүп аткан жоксуз, азыр эңсеп аткан жоксуз да ошондо, Чындап айтайлы, бул өзүңүз дагы мындай баягы акыл парасаты күчтүү инсандардын бирисинде бул нерсе бар да, азыр деле болушу мүмкүн. Чындыкты ачык айтайлы, болгону биз күндө шайтан менен, напсы менен күрөшөбүз да. Азыркыдан да кичине бар экен да азыр, Жок, болуп калып туруп өзүңдү токтотосуң дагы, болуп калышы мүмкүн. Бирок болгону баягы эмеден, рамкадан чыкпастан, бирок жүрөктө чыныгы сезимиңизди жазып кое бересиз да. Болгону баягы эмеге ашып кетпейсиз, адеп токтотот да. Адеп токтотот, болбосо баягындай ачык айтканда таясындагы шерменде болосуң дегендей. Эстетикалык карап, ошол нерсеге тык эте түшө жазып коюш мүмкүн. Эми аны таңганга болобу.
Эми сизден моундай бир пикириңизди билгим келет. Глобализация ааламдашуу болуп атат. Биз кыргыз деген калкпыз. Өзүбүздүн тилибиз бар, наркыбыз бар, салтыбыз бар дегендей. Ошол глобализация ааламдашуу доорунда ошол өздүгүбүздү, иденттүүлүгүбүздү кантип сактап калабыз деп кээ бирки ушул акыл парасаттуу кишилер ойлонушат экен. Деги эле ушинтип ойлонуунун кереги барбы? Глобализация болуп атса, анан кийин мен баланча улутмун, ошол улуттугумду сакташым керек дештин зарылчылыгы барбы? Баары адам атанын урпактары, баары бир тууган болуп атса, акыры барып бир тил болуп калат. Бир мындай линия менен баардык адамдар бири-бирин түшүнүп калат. Ошондо дүйнөдө чыныгы ынтымак болот дегенге кетип аткан жокпузбу? Бул өтө чоң суроону бердиңиз. Мен мындан баштайын. Мындай нерсе бар. Бул чоң сиз ошол Дэн Браундун утраченный символ, жоготулган символ деген окуган эмессизби? Ошолдо ушул нерсени айтат да. Бул утраченный глобалисттер бар. Ошол эле Капитолийде эмесине түшөт да, көркөм кыскача айтканда ошолор дүйнөгө өзүнүн келечектеги баягы алтын миллиард, золотой бриллиант деп коет го, миллиард. Ошолор калат тигинде мындай деген олордун чоң программасы бар. Ошону айтып берет да кыска бул жердечи. Анан сиз айтканда ошолдой кыйын дөөш алардын киттеринин арасында кыргыз кантип өзүн эме кылып калыш керек, сактап калыш керек эми. Бул жерде мен дагы сизге суроо бергим келет да, сизге өзүңүзгөчү. Мисалы үчүн биздин улуттук уңгуларыбыз көп да. Анан ошолордун арасында караңыз, мына эр катын бар да, Алымбек Татка, Курманжан Татка деген. Бул өтө биздин чоң фигуралар да, тарыхый орду бар. Ошолор сиз айткандай бизге уңгу да, андай үлгү да, анан кийин улуттун ханышасы деген эмеси бар экен. Курманжан Татканчы. Эми сизге суроом бар да. Ушул экөөнүн кимисинин кадыры бийигирээк? Эми ким кайсы мунарадан карайт? Сиздин пикириңиз. Чын жооп бериң да, бирок. Жок, кадыры болгондо авторитет ачык айтайлы, таразага салсак да. Ар кимдин өзүнө жараша мындай касиети бар. Чын жооп берсеңиз. Жок, мен чындап эле айтып атам. Аялдын аялдай Курманжан Татканын кадыры бар. Алымбек Таткадай бирине бири салыштыргыс, бири өйдө бирди төмөн дей алгыс, өзүнө жараша кадыры бар. Мен өзүм пикирим айтайын, бул жеке менин пикирим. Менин пикиримче Курманжан Татканын аброю бийик. Бул ошо сиз айткан суроого иденттүүлүк сактоо боюнчачы. Бирок азыр айтабыз, азыркы мезгилде Курманжан Татканын аброю бийик. Келечекте ушундай да болушу мүмкүн. Бирок Алымбек Татка менен Курманжан Татка экөө таанышканда кимисинин статусу аброю бийик эле билесизби? Алымбек Татканы койгондо Алымбек Татка азыркы Жеңиш Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп атпайбы? Элестетип көргөн Жеңиш Токторбаев азыр эми Курманжан Татка статусу кандай болгон билесизби? Эрден чыккан. Кулсейитти таштап эрден чыккан деп айтылат да. Эрден чыгып келип, бул бирок атасы бай, Маматбайдын кызы. Мына Салымбековдун кызы деп коелу. Салымбековдун кызына же Райым Миллиондун кызына мына Жеңиш Токторбаев келип атат. Мэр болуп келип атат. Элестетип көрүң, азыр Жеңиш Токторбаевдин авторитети азыр дүйнөнүн казактар баардыгы тан берип атпайбы, суктанып атат. Ошондо болуп келсе, ал кезде Курманжан Татка эмеси репутациясы да жакшы эмес. Биринчи эрден чыкты, экинчиси баягы качып келди, андай мындай деп. Бирок турмуштагы болгон окуялардан кийин Курманжан Татка бул эмеси чоң статуска ээ болду да. Бул жерде Эмнени айтайын деп атасыз? Айтайын деп ушул иденттүүлүктү сактоо максатында да. Бул баардыгында ошол биз айткан адеп парасат баардыгы келет дагы үй бүлөлүк институтту сактап, өзүнүн ошол кыргыз улуттун кармоо үчүн бул аракет болгон да. Мындайча айтканда мындай болуп атат. Бул мына түндүк тарапта эме болуп үркүм болгон билесизби? Миллиондогон элдер кырылып кетип атат. Тиякта түштүктө бул эме улутту сактап калган да. Айтайын дегеним, ушундай биздин жол башчыларыбыз ушундай болсо, Кудай кааласа, ушундай болсо, ушундай болуп кете берсе, айтат да, балык башынан сасыйт деп коет. Элитабыз ошондой болуш керек да. Ошондой элитаны биз дагы баягындай эме кылышыбыз керек. Анан ошолорго жараша баягы бизде эме деген сөз бар дагы. Эшегине жараша туш болсун депчи. Ошондо биз глобализацияда
өзүбүздү жоготпой биздин маңдайыбызга пешенебизге ошондой лидерлер болсо Кудай кааласа ошондо жоголбой кете берет. Же болбосо дагы башкача айтып берейин. Мисалы үчүн Советтер Союзу жок болуп кетти. Сиз айткан суроого дал келет да. Килеген ушу дүйнөнү башкарып турган нерсе жок болуп кетти. А бирок ошол мындай сөз бар кыргыздачы. Келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр дейт да. Келгенде баары эле ой укмуш болот. Советтер Союзу жаштар билбеши мүмкүн, улуумундар билет. Советтер Союзунун акыркы кезде мисалы үчүн Андропов деген өлүп кетти, Черненко өлүп кетти. Анан бул чалдар, аксакалдар өлө берет деп туруп Горбачевду алып келишти. Горбачевду алып келгенде бул гласность, айкындуулук, перестройка, кайра куруу, сиз айткандай глобализация ошол убакта эле басып аткан. НАТО деген аяк бияк деген болот да, булар Советтер Союзун талкалайбыз деп буларда аракет болуп атат. Ана бул келди дагы жок биз башка жол менен барабыз деди. Бирок ошол кезде 85-жылдары социалисттик строй тура эле болгон. Бирок базар экономикасы болуп, плановый экономика болгон үчүн биздин каржыбыз өтө чабал болуп турган да. А кытайлар болсо социалисттик эле строй менен базар экономикасы менен кетти го. Ошондон алар тиги номер один болду. Анан Горбачев келди дагы баягыны кылам деп туруп, бирок союз ыдырап кетти. Азыр орустар соңку кезде эме жүргүзүптүр да. Сурамжылоо жүргүзүптүр. Азыр биз Курманжан Даткан эмеске суроо бердим го. Улут туңгусу азыр дагы бийлик айтпайбы улут туңгусу деп. Негизинен бул дия туура. Улут туңгусу ким деп сураганда ишенесизби ким болуптур биринчи? Пушкин болуптур да. Пушкиндин жеке жашоосунда 28 жолу канча жолу дуэлге чыгып жүргөн дейт. Экинчи орунда Сталин экен. А Горбачев ошол тизмеде жок экен. Демек орустар дагы башка мамлекеттерде ошол өзүбүздү жоготуп алабыз. Биз азыр Путин айтат, биз суверендүүлүктү сактап атабыз деп атат. Зеленский деле тиги согушта суверендүүлүктү сактайбыз деп атат. Ар бир улуттун чоң коркунуч бар да. Бизде дагы ошондой коркунуч бар. Бизде дагы мисалы үчүн тажиктер менен мында болуп кетейин дегенде биздин бийлик жакшы согушка провокацияга алдырбай кызыл кандуулукту токтотуп, ошондой саясат болуп, ошондой баягындай урпактарды датканебиздин, мен ошо даткан эмнеге айттым. Ошондой кетсек, мамлекетти сакташ үчүн камчыны эмеге салды, садака болуп кетти. Сразу эле берген жок. Секин болсо да кандайдыр бир биз эмеге барабыз да, барычы. Бир колуң кесесинчи, бармагың кесесин, бирок денең сак калат. Мына жер ооруп атабы? Ошол жер кесип бересиң, бирок дене бүтүн калат дегенден кийин мамлекеттүүлүктө деле ошондой датканелерде ойлонгон мамлекеттүүлүк, государственник деп коет да. Мамлекетчил болуп ойлонгон инсандар Кудай кааласа бактыбызга турган убактарда Кудай кааласа жоготпойбуз. Бирок эгер ошол эле баягы Осман империясы жоголгондо Советтер мына Горбачевго окшогон инсандар келип кала турган болсо, андачы биз глобализацияга туруштук бере албайбыз. Тилекке каршы. Ошондо мен иденттүүлүк, кыргыз иденттүүлүгү, кыргыздын өздүгүн сактап калуу боюнча суроо бердим. Сиз Курманжан Датка менен Алымбек Датканы мисал кылдыңыз. Мен бирок түшүнгөн жокмун. Кыскача айтып койсоңуз дагы. Мурда ошо Алымбек Датканын барктуу, ушу авторитеттүү киши эле. Кийинчерээк барып, мына бүгүнкү күндө Курманжан Датка аябай барктуу, тиги караганда тигине көп айтышат деп атасыз. Ошондо иденттүүлүккө мунун кандай тиешеси бар? Болотпайбы? Бул ошол биздин ошо иденттүүлүк деген ошол улут да. Улутту кырылып жок кылбастан, ал мамлекеттүүлүктү дагы, иденттүүлүктү дагы адамдарды сактап калды, тилди сактап калды. Ал билесиз да, орустар менен соодалашканда айткан. Хорошо, тиги эмени мындагы кыла, баламы болупту дарга асла, бирок кийин аны деле камчыны деле актап атат, бирок айтып атат. Тилибизге тийишпейсиңер. Динибизге тийишпейсиңер. Эрежелерди койгон. Юрист окшоп, өзү юрист болсо да парасат жеткен да, ошону айтып атам да. Иденттүүлүк ошо датканебиздей болуп, датка атабыздай болуп кетсек деп ушундай мындай айтам. Түшүндүңүзбү? Ошо себеби барычы тарых кайталана берет деп айттым го. Тарых камчылар, мисалы дагы эле азыр бир камчыбыз эме болду го, өлүп кетти го, туурабы? Ошо мурунда ушундай камчылар өлгөн. Эч нерсе өзгөргөн жок, өзгөрбөйт да. Тарых кайталана берет, каармандар гана өзгөрөт, сюжет ошондой эле кете берет. Кардын башын кар жейт, кандын башын кар жейт, майдын башын май жейт. Демек, ата бабаларыбыздын наркын өткөн ошондой Курманжан Датка, Алымбек Датка жана башка ушундай көрүнүктүү инсандардын, мындайча айтканда, ошолордун кадырын, ошолордун калтырып кеткен иштерин унутпастан, ата бабаларыбыздын дагы жасап кеткен иштерин сактап, эсибизге бек тутушубуз керекпи? Сөзсүз. Глобализация болмоктон эмне болсо дагы. Глобализация басымдылайт.
ошо ата бабалардан келаткан нерсени катуу карманышыбыз керек. Бизге стержень болуш керек да. Булар бизге ошол маңдайыбызда илинип туруш керек. Башаралынын чокой деп коет. Ата бабалар демекчи, сиз өзүңүз мындай ошол жети атаңызды мындай билесизби? Ооба, билем. Толук билем. Айтасызбы? Айтам. Токторбай, Сулайман, Шайымкул, Кубат, Кучкак, Кучкат, Өмүр, жетинчисин унутуп калдым шеда. Демек, бирок баары бир ошо ата бабаларыбызды жасаган иштерин, алардын өздөрүн унутпашыбыз керек деген бул баары маанилүү экен да, ошондо. Мисалы үчүн мынтип керек да. Мисалы үчүн сиздин балаңызчы, менин балам, булдарыбызчы бир ушундай баары бир күндөрдүн бир күнүндө жеке турмушка кичине эме глобализациядан личность който эле бир үй бүлөсүндө аял менен урушту башка болду дегендечи, мисалы үчүн мындай суроо болот, билиш керек да. Эрни сатам, жыргалатам, ушундай убакта кантип поступать этти? Сөз ойлонуш керек. Азыркы биздин лидерлер дагы ошондой нерселер болгондо, эгер мен ордумда эмнеге ал мектепте окуп калды, Курманжындыкта дат окуп калды. Андан кийинки мисалы үчүн биз мисалы үчүн өзүңүзгө эми айтпай эле коеюн, анча жак качкын президенттерди биз азыр идеал кыла албайбыз, мисал кыла албайбыз да. Тарыхта кааласак, каалабасак дагы алар качкын болуп калат. Бирок ошол дагы мына биздин алымдар айткандай, алардын ошол нерсе пешенесине жазылган да, качкын болуп. Бирок аларда жашоосунда ошону өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болгон болчу. Бирок баягындай тагдырга байланыштуу ушундай болуп калды. Бул ошолордун маңдайына жазылган да. Кудайдан баарыбыз ошону тилейли. Мына бул акыркы кезде Кыргызстандагы бир реалдуу нерселерди айталы. Мугалимдерге кайсы бир деңгээлде көңүл бурулуп атат. Мектептер салынып атат. Докторлорго, медиктерге көңүл бурулуп атат. Ушул бюджеттик мекемелерде иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлерге айлыгы көтөрүлүп атат, көңүл бөлүнүп атат дегендей. Спортчуларга көңүл бурулуп атат. Стадиондор салынып атат дегендей, кайсы бир мелдештерге катышып келген спортчуларга кол чаап, машинелерди берип атат дегендей. Же болбосо УКМК, ГКМБнын кызматкерлерине мына силерге имараттар деп жерлерде имараттарды жаңыртып салып берип атат. Башка шарттарды түзүп берип атат дегендей. Аскер коргонуу тармагына көңүл бурулуп атат. Имараттарын дагы жапжаңы кылып, ар кайсы керектүү бөлмөлөрдү салып, комфорттуу кылып дегендей көңүл бурулуп атат да. Анан акын жазуучуларга кандай көңүл бурулуп атат? Же булар ошондой көңүл бурулууга али татыктуу болуш элекпи? Да бирдемелерди чемпион болуп, мынакей дүйнө жүзү окуй турган чыгарманы жазып ийдим, могу ырды жазып ийдим дегендей деңгээлде боло элекпи? Ушул боюнча кандай оюңуз кыскача? Эми бул боюнча сиздин өткөнкү передачаңызда Арсланбек Койчиев жооп берди. Ошондо мен жеке пикирим, өзүмдүн пикирим бар да. Чынын айткандачы, бул баягы сиз дагы айттыңыз, бул базар экономикасында бирөө бул именно акын жазуучуларга бул бизге мындай эме эмес да. Бирөө алып келип астыңарга сунуп бере тургандай нерсе эмес. Бул деген өзүңүз ошо макул болуп, ошол бул мындай Кудайдан берген кесипте. Ана буну мисалы үчүн келсең жазып берем дегенчи бул чыкпайт, анда жакшы нерсе да чыкпайт. Бул өзүң ошого кайыл болуп, жон териңи, убактыңы, алтын болгон убактың, каражатыңы, өмүрүңү арнап жазасың. Анан кийин чыкпай калса деле, мисалы үчүн эменин Булгаковдун Мастер жана Маргарита деген шедевр чыгармасы бар да. Ушул чыкпай калган. Ал акыркы бүтпөй да калган. Бүтпөй калган чыгармалар бар да. Бүтпөй калган боюнча бунун аялы, үчүнчү аялы болгондо дагы ал өлгөндөн кийин бир 25 жылдан кийин чыккан да. Ошондон ол чыга турган чыгарма кийин чыгарылып, көңүл бурушунун да кереги жок. Көрдүңүзбү, көңүл бурулбаса деле ушундай тундурмалар кийин ташка тамга басканда калып кала берет. Мисалы үчүн тескерисинче, мен мисалы үчүн акын жазуучулар капа болушу мүмкүн, мисалы үчүн эме деп көңүл бурулуш керек деп. Көңүл бурулса жакшы болот албетте. Бирок негизинен анда бул баягы капаска салган булбулдай да. Бүркүттү деле капаска салып коюң, ал уча албайт да. Бүркүт өзүн качан жакшы сезет? Асманда учканда. Ал өзүнүн жер шарын көрөт, баардык нерсени көрөт. Сууну көрөт, тоону көрөт. Анан ошону бийиктен жакшы нерсени жазат да. Адам жазуучу жон тери менен баардык нерсени басып көрөт, өзү дагы сыгылат, урунат, бирөөдөн көрөт. Анан жон териси менен ушу идеяны жазат. Акындар болсо баягы чындап кысталып, Кудай берген ошол бир таланты менен, эмгеги менен жазылып кала берет да. Улуу чыгармалар деле, мисалы үчүн ошол Европада мындай эмелер жок, союздар жок да.
ошол эле Джек Лондондор аябай кыйынчылык менен мисалы үчүн Мартин Иденди автобиографиялык чыгармасы окусаңыз керек. Ал эмеде кыйынчылык менен матрос болуп иштеп 300 сомдон иштеп атат. Азыр бизде мисалы үчүн Бишкекте азыр бир күндүк иштегениңиз менен угушум боюнча жумушчуларга 1000 сомдон 3000 сомго чейин төлөйт экен. Ал 300 сомго бир жумада 2 жумада алган. Мен сурайын дегеним Жыргал мырза, мурдагыдай болуп тете Арашанга бакшага көкөлгөн Арашанга алып барып ушу жазуучу менен акындар ушул жерде отуруп алып туруп чүйгүн тамактарды жеп ошол жерде бир илхамы келсе бир жазсынчы ушу аңгеме повесть романдарды дегендей мамиле болбойт. Жазуучу акындар кадимгидей кыйынчылыкты көрүп, элдин арасындагы жана тагдырларды көрүп, балким жон тери менен сезип, анан кийин турмушту, накта турмушту жазыш керек дегенди айтып атасыз. Кыска жооп берип коеюн, мындай эле айтсам болот да. Марага азыр мисалы үчүн эме сиз айткан спортсмендер чыгып, мыктылардын мыктысы чыкпадыбы? Жол Махмудов деле биринчи келгенде айтпады, мен олимпиадалык эмеге кошпогой депчи. Көрүңүз, өзү чыгып алган баягындай. Акыркы моменттерде бул путунан травма алып тургандан кийин деле болсо Японияга барбай калмак да. Чыгып анан ал тияктан экинчи орунду алып келди. Признание алды. Ага чейин муну деле признание болгон эмес да. Пешенеси ачылып калды. Жазуучуларда деле мындай да, марага кете берет. Кызганыч болбош керек, баардыгы чуркай берет. Кимдин аты биринчи келсе, жакшы алдыга келсе, биринчи келбесе да ошол нерсе кете берет. Бул мыйзам ченем нерсе. Коом өзүнүн өзү баары бир аны тааныйт. Электеп тандап алат. Электе ким мыкты чыгармалар калат, мыкты нерсе анан коомдон коомго уланып кетер. Же болбосо ошол китептер чыгат, эч ким окулбай боюнча текчеде калып кете берет, жыртылып жок болот. Эгер туундурма болгон жакшы чыгармалар болсо, огондор чыгат жакшыларга, керек болсо огону жок деле жөн деле окула берет. Пушкиндин ырларынан чыккан эмес туурабы? Сөзү Александр Сергеевич Пушкиндики деп айтпайт да. Пушкиндин эч кандай эл акыны деген деле наамы жок. Эмгек сиңирген акыны деген деле жок да. Пушкин бул өтө мындай тоокелге барган киши болгон да, тоокелчи болгон. Тоокели ойлонгуча тоокелчи тоон ашат дейт го, бул тоон ашкан ушундай нерсе да. Бирок жүрөгүндө эмеси болгону чоң. Анан буда дагы күчтүү жери бул жети баягы бубалары Ганнибал, Курама темир курч болот да, бирок африкалык болгон да. Эми эмнени жазыш керек деген маселе дайыма актуалдуу бойдон да. Бүгүнкү замандын өзүнүн адамдары бар, өзүнүн каармандары бар, өзүнүн ушул ар кандай тагдырдагы өйдө ылдыйлары бар алардын, бүгүнкү замандын демин. Ошол жазуучулар, акындар бүгүнкү замандын демин жазып атышабызбы оңузча? Канча бир жылдар өткөндөн кийин ушул 2025 жылы, 20 жылы, 2019 жылы мондайлар болуптур деп ошол замандын жытын, ошол замандын түсүн биле алгыдай чыгармалар жазылып атабы? Мисалы үчүн азыркы заманда мисалы үчүн ошол эле Борбордук Азия мамлекеттеринде авторитаризм, же болбосо Украина маселеси, Грузия маселеси, ошол эле мындай окшошкон биздеги процесстер, ошолордун кедергиси кайсы бир адамдардын тагдырына таасир этип атканы, ал тагдырлар же тигиндей же мындай болуп атканы, адамдардын ортосундагы мамилелер, тагдырлар, ошону жазуучулар жазып атабы? Мен бирок чындап айтканда башка авторлордукун эме кылган жокмун, окуган жокмун. Бирок өзүбүздө мына Султан Раев жазды, мына жан жазаны. Жанын жазасы деп жазды. Бул бирок бүгүнкү күнү окшотуп жазды дагы, бул бирок бул тарыхый чыгармачылык, мына короллер жан жазадачы, мына эмени айтып атпайбы, Чыңгыз хан баарын алып келип жазды. Анан башка авторлордукунан эме кылбадым. Топондо болсо беги эмени жазып атат да, баягы мурунку топон болгон, эми кайрадан топон болуп кетиши мүмкүн депчи. Мен болсо мына Багажник деген романымда сиз айткандай ушул эмени жаздым да, баягы сиз суроо бердиңиз го, глобализация депчи. Бул 3-4 кабаттан турат, катмардан каттама окшош. Ошо бир жагы ошол эме бүгүнкү күн бар да. Мисалы үчүн азыр Америка өзүнүн эмесин таңуулап атпайбы? Мисалы үчүн глобализация, анан эрежелерди, ошол жерде менде ошо баш каарман Джеймс Картер да. Джеймс Картер дагы анан кийин бизде кыргыз болсо Табалды. Табалдыга сен жакшытан болсоң, ордуңду билсең, сен деген багажникте ордуң деп тыят да. Мындайча айтканда Джеймс Картер тигини ордуна билет болгондо дагы Ош Бишкек жолуна, Чычкан жолунда, биздин Кыргызстандын жеринде айтып атат да. Мындайча айтканда азыр деле ошондой нерсе болуп атат да. Өзүңүз айтканда Украина, Россия бул геосаясаттын куралына айланып ушул нерсеге
кааласа каалабаса дагы ушу вовлеченный болуп тартылып кетип атат да. А бизде дагы ошондой коркунуч бар. Ошону мен бир аз кылып жазуучу катары эми аны окуш керек да, азыр баягы биздин эмебиз жетпей калат. Ошол нерсени кылып айткан бул. Экинчи каарман ал жерде Цзиньцзин деген бар. Кытайда кылып атабыз. Кытайда кызыкы бул билинбеген мененчи кытайлык экспансия деген бар, билесизби? Америка мындай үстөмдүк менен, мындай диктаторство менен, муштум менен эме кылсачы, бул кытайлар баягы жылаанга окшоп ажыдаар да буларга. Секим экономикалык жагынан дүйнөнүн көп жерине ээлеп коюшту буларчы. Алар өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Бизге баягы жээнер пайда болуп атат. Билинбеген мен. Ошон үчүн биздин бир карындаш кыргыздын аты Цзиньцзин болот да. Кыргыз кызы Кытай болуп калат. Мен антан коңгуроо чалып атам, мындай биздин кыздарда жээндер көп атат депчи. Ошол нерселер да берилет. Айтайын дегеним ошо менин багажимде бар. Кудай кааласа мен үмүт кылам, келечекте дагы өз баасын алат депчи. Жазуучу акындар эл көрбөгөн, сезбеген нерсени алдын ала көрүп, туюп, элдин авангарды болуп, ошо чыгармалары аркылуу элге кайра сунуп туруш керек делинет да. Анан кийин ошо биздеги акын жазуучулар элдин астында жүрөт деп ойлойсузбу, же мындай артта калып эл сүйлөгөндөн кийин анан сүйлөп ушундайбы, кандай ойлойсуз? Тилекке каршы азыр моюнга алышыбыз керек. Биздин акын жазуучулар азыр артта да. Артта калып кетти. Себеби бул нерсе бизге баягы эме болуп калдык да, баягы упчун алып коет го. Упчун алып койду да, бизде баягы жасалма баягы эме бар эле да, молоко бар эле. Өзү айткан баягы жазуучулар союзу, мамлекет арашаңа апарып, тойгузуп, керек болсо ичимдиктерди дагы берип, мунун жазасын деп анан азыр болсо мына блогерлер эмелер кетип атат, эркин журналисттер укмуш өздөрү гана элдин көйгөйүн күндө күн алыс ар бир коомдогу бүгүнкү болгон окуяларга пикирин жазып атат. Биздин акын жазуучулар болсо тиякта ак үйдү карап, биякты карап, балким наам албай калам деген бизде бир балекет оору бар да. Кокусунан мынтип айтып койсом, кийин соңу бул чоң оору да, болезнь да. Ошентип эле ошо менен ооруп көп артта калып кетти. Эми азыраак аз эми аракет бар. Ошентсе дагы бирок биздин ошо азыркы заманда ошо жаңы мына современный Кыргызстан деп коелу, чоң акындарды жарата алдык да. Өздөрү жаратылды, эми бирок коом жарат деп койсок, мына уучубуз кур эмес. Элмирбек Иманалиев дүңөттү, моюнга алыш керек чоң акын. Зайырбек Ажыматов, туурабы? Ушундай азыр Илим Курмушев деген бир жигит көзү өтүп кеткен. Бирок анын чыгармалары азыр ошол көзү өтүп кеткен этсе дагы чыгармаларында укмуш мындай ойлор бар экен. Азыр Абдыган Эркебаев жакында бир талдоо китеби чыкты. Ошол жерде Илим Курмушевди айтат. Айтайын дегеним, уучубуз кур эмес, болгону бир аз мындай этияттап, кагазга уруп, кыйла баягы артта калып кеттик да. Жалтаңдап, биякты карап, эме кылып, элдер алда кетип калды. Ошо моюнга алыш керек. Баягы упчу менен айлектенип калган бизде адат деп коелу. Ошо адаттан кутулуп, азыркы реалдуулукту сезип алсак эле, дагы ошо Кудай кааласа мыкты мындай жазуучу, акын жазуучулар сөзсүз чыгат. Баягы бизде аккан арыктан суу агат деген жакшы сөз бар да, ал нерсе сөзсүз болот. Сиз могу кино жаатында дагы өзүңүздүн талантыңыз бар экен. Кино сценарист экенсиз. Анан жана Эфир деген теле сериалга өзүңүздүн салымыңыз бар экен. Бул жөн эле хоббиби же бул жагынан дагы өзүңүздү дасыккан кино жаатындагы адисмин деп эсептейсизби? Жок, бул жакта мен эч кандай адис эмесмин. Бул мага ушул чын айтканда бактыга жараша сунуш түштү. Ошо жаздым дагы. Анан чын айтканда азыркы заман менен айтканда аябай көрөрманы көп болду дагы. Ошо сценарий бирди жаздык, Эфир бирди жазганда аябай көп көрүүчү болду. Бактысына жараша баягы ковид болуп берди. Элдер үйгө камалып калды. Биз 7 каналдан ошол саат комендантский часта болуп берди. Эчке чыккан болбойт да. Бактыга жараша биз 8-де кино коюлган. Элдер үйдө отуруп телефондон көрүштү да, ушундай болуп кеткен. Элдин суранычы менен Эфир 2-де тартылып калды. Мен өзүмө сценаристмин дагы, актер дагы деп эсептебейм, бирок кичине кыял жаралып калды. Себеби дамын татып калдык да. Дамын татып калгандан кийин албетте жакшы олуттуу бир ролдор койсо, мен оюмча сиз деле аткара аласыз да, көрсөчү. Ар бир адам баягы Шекспир айткан, билесизби? Бүт дүйнө театр, биз анын актерлорубуз депчи. Моюнга келсе баягы байтал ат бол дегенде ушундай боло берет экен, Кудай кааласачы. Бир кыялдар бар, жакшы сунуштар болсо түшөм дегенчи. Өзүңүзгө насип этилген могу чыгармачылык тагдырды, ошол акындык, жазуучулук, сценаристтик, ошол чыгармачылык тагдырды, анын ысык суугун
өзүңүздүн уул кыздарыңызга дагы каалайт белеңиз баарын эске алып туруп? Бул нерсе бул жагынан мен көбүрөөк дин боюнча кетем да. Бул мен кааласам каалабасам дагы жараткан Алланын айтканы болуп пешенеге баягы тагдырынан жазылган. Бирок мен эң башкысы мен балдарыма эмнени каалайт элем? Алар ыймандуу, адептүү, өмүрлөрү узун болуп, анан жөн гана эң болбоду дегенде ошо Достоевскийдин баягы идеяларындай бир үй бүлөнүн жакшы үлгүлүү инсаны болсун деп тилейм. Анан эгер ооба үй бүлөсүн жакшы карап, үй бүлөнүн баягы ысык суугуна туруштук бере алып, жок дагы мен дарабетим күчтүү деп айтса, ошол өзүнүн жаатында. Достоевский айткан жок, сөзсүз эле башчы бол, сөзсүз эле бир чоң мекемени жетекте деген жок. Бир өзүңүн бир кесибиңде сен мыкты бол дейт да, ар дайым жакшы бол, адам бол деп келет да. Анысында мен балдарым да эгер өзүнүн үй бүлөсүн жакшы карай алса, Кыргызстандан керек болсо дүйнөгө кереги жараган мыкты инсандар болсо, бали демекчибиз. Бирок кесип тандоого өздөрү чечет. Кесип тандоого, жубай тандоого мен аралашпайм. Себеби алар өздөрү адам бир эле жолу жашайт. Анан өздөрү булар өз жон тери менен сезип өтүш керек. Анан биз буга жазуучумун да сезем да ал нерсени. Туура келбей калат, мыйзам боюнча дагы, дин боюнча да. Алар өздөрү ушул жолду басып өтүш керек. Жон териси менен сезипчи, ак менен караны эле, бирок багыт беребиз. Мен балдарды айтат го, сен балдарды тарбиялаба дейт да. Сен өзүңдү тарбияла дейт да. Мен мисалы үчүн өзүмдү тарбиялап ошол бойго жетип калды. Ошого 40тан кийин дагы балдарым көрүп, өзүм дагы карап, тыя турган жерлерде тыйып, канчамча сөздөрдү эме кылып, кийин кечени дагы сөз керек болсо сөздү дагы этеп сүйлөп калат экенсиң. Тамак жасай аласызбы? Ушул жерден мен эң баягы Чыңгыз Айтматовдон сурашкан экен да, сиз эмнени билбейсиз деп, ушунча дүйнөнү дөңгөрөткөн киши, ал киши билесиз да, машина айдаганы, компьютер басканды билбейм деп. Анысында мен эң ошо слабый местам ошо тамак даярдай албайм. Керек болсо үйгө келгенде тамак жок болсо ач карын отура берем. Мен кеч келгенде кичинекей уулум чакырам, болбоду дегенде ушу жумуртка куруп берет, балам кылып берет, же апам кылып берет, же аялым кылып берет. Аялым жумушта болуп калса, апам сарлап, ал менин адатымды билет, апам. Ошол үчүн апам сарлап чай, пай баарын даярдап коет. Анан ушундай нерсе бар да. Минус жагым ошо. Ар кандай кырдаалдар болуп калат. Тиги үйдөгү кир машинени иштеткенди билесизби? Ошол нерселер бытка жокмун да. Жоксуз. Бытка вообще жок. Муну мен аялым, мен биринчи китептерим чыкканда анчамча журналисттер ошо менин аялым тигүүчү да. Тигүүчүгө баягы кийим кечесин тиктиргенче барып сураганда аялым баргын айтып калган экен да. Жыргалдын колунан эч нерсе келбейт деп. Жазгандан башка эч нерсе келбейт дегендей бытка ушундай турмуш тиричиликке чын айтканда жок. Мен жездем капа болгон. Жездем экөөбүз ушу Бишкекте жездем да командировка келип калды, мен да командировка келип калдым. Эжеме барып айтып тур да, бул жыргал керек болсо шымына үтүктөй албайт экен деп тур да. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын кимиси канчанчы көлөмдөгү размердеги кийим кийерин, канчанчы көлөмдөгү размердеги бут кийим кийерин билесизби, билбейсизби? Ошол нерсени тилек билбейм. Бүт баарын этти гана билип калдык азыр. Мына мисалы үчүн Ташиев айткандайчы 680 ата ичинекас картошканын баасын, пияздын баасын да билбейм. Ошо көбүнчө бизде баягы айтат го, ошо жакшы күчтүү ийгиликке жеткен инсандын аркасында мындай даанышман күчтүү аял турат дегенде, мен өмүрлүк жубайыма, апама, балдарыма рахмат. Ошолор компенсировать этип, менин минустарым ошолор жаап жашырып келет да. Үйдөгү мындай кем көсүктү ошолор жаап жардам берип келишет. Романдарды жазат экенсиз, 3 романды жаздыңыз, повесттерди, аңгемелерди жазат экенсиз, ырларды жазат экенсиз. Эми ага убакыт керек да. Ага деген ойлонуп толгош үчүн убакыт керек. Анан үйдөгү жанагындай маселелерди жубайым чечет деп атпайсызбы? Ошол жубайыңыз ушу сиздин ошол роман жазсын деп, повесть жазсын деп, өзүнүн анча-мынча карьерасынан, өзүнүн кызыкчылыктарын тыйып, сиздин кызыкчылыгыңызды жогору койгон мантемдер да болот экен да, Ушундай болуп калды. Буну Мелисаки Абекиров, Раматылык ошолор ушундай эме берди да. Сен ушундай сен башында биринчи баягы үй бүлөлүк кеңеште айттым го, каршы чыгып ушундай болгондон анан Мелисаки айтты да, сен эми ушундай инсан менен болдуң. Бул түнү дагы ушундай эме келип калса, баягы эм келип калса, бул баласы ыйласа, бул түшү эмизиш керек депчи.
ошол маалда сен кызганбай туура түшүнүп анан көп устаттар эме кылгандан туура кабыл алды окшойт. Бирок баары бир кээде бул нерсе бүт эле айтылат уланып кете берет. Бирок негизинен колдоп келатышат. Мен ушуга чексиз ыраазымын. Кинолордон айрыкча көп байкайбыз. Европалык, америкалыктардан ушул үй бүлөлүк баягы тиричиликте аялына күйөөсү аялына комплименттерди айтышат. Ал жалпы мындай бир этикетте болгон менен баары жылмайып туруп айтышат да. Сенин көйнөгүң жакшы экен. Сенин бүгүн башкача күлүп атасың. Бүгүн демекиден башкачасың. Жыргал депчи мисалы. Же болбосо аларда мен сени жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм деп ушундай кинолордо ушундай фразалар айтылат го бири-бирине. Анан силердин үй бүлөлүк турмушта ушундай нерселер айтылабы же бул эми менин жакшы көрөрүмдү баары бир билесиң да дегендей туюк мамилеби? Жеке суроолор кетип калды. Суроого жооп берейин. Мен башында убадалашкандай ар бир сурооңузга жооп берем деп айткам да, үй бүлө жөнүндө болуп калгандай ойлондум эле. Мындай суроо берилбейт деп берилип калганын айтканга туура келет. Ушул 40 жашка чейин моюнга алыш керек. Мен ушул нерселер азыраак болду. Иш менен, жаштык куштук менен ошол нерселер менен көбүнчө иш менен алек болдук. Моюнга ала эле оюн зоок, башка убакытты кетирген убактар көп болду. Ошондо мен үй бүлөмө, апама, ошо аялым, балдарым ыраазымын. Ошол нерселер айтылган жок. Бирок жаш өтөлгөн сайын ошол баалуулуктар келип атат. Мен азыр айтам, анан мурда чын айтканда анчамча аялымы, балдарымды көп кагып койгон учурлар болот да. Мен кээде ушундай эме бар, баягы китеп окуп жүрүп мындай кичине ушундай бир аз диктаторство да пайда болуп калды. Үйдө бир аз диктатор да болуп жүргөн мезгил болду. Анан бара ушундай жаш улуулаган сайын жумшара баштадым да, жүрөк жумшарды. Азыр ушундай нерселерди айтам. Анан азыр анчамча сөздөр болсо кулак салбай, кайша айтпаганга аракет кылып, балдарым деле анчамча кемчиликтерин көрбөгөнгө аракет кылып, аялым деле мурда деле урушуп кагып койгон болсом, азыр ушул нерседен оолак болгонго аракет кылып, ачык айтканда өзүмү тарбиялаганга да азыр деле күндө ошо менен алекмин да. Татаал, бирок кыйын да, ошончо дагы ошо жолдомун. Биз эми эркекпиз. Жараткан бизди эркек кылып жаратты. Кээде ушул аябай ачууңуз келгенде, сыртта болобу, үйдө болобу, мындай сөгүнөсүзбү? Мурда сөгүнчүмүн. Ачык айтканда мурда сөгүп, анан эме койчу, анан бирок жазуучу менен акындаркы жаманда сөкпөгөн жумшак сөздү делечи өзөңү жеткизе коет да. Аялым дагы айтат, тап сүйлөсөң деп, жана кесиптештерим кээде айтып калат. Биздики баягы сөкпөй деле анан айын деген сөзүң сиз айткандай баягында кашык менен же башка менен айтып койсоңуз ол эмеге жетет да, нары жака жүрөгүндө так болуп кала тургандай. Так болуп адамды давление кылып салат да. Ошол жакшы жумшак сөздөрдү дагы этияттагы аракет кылабыз. Кээде апам дагы кыжалат болуп жүрдү. Баягы бул ушундай экен да. Эгерде кечирим сураш керек болсо, кимдерден кечирим сурайт элеңиз? Мен биринчи ошол Кудайдан кечирим сурамакчымын да. Жаштык мастык кылып, билбей ошол кылган күнөөлөрүм үчүн туура эмес басып, ушундай бир нерселерди кылып, эми бирок адам пенде адашуучу дейт. Пенде адашуучу деп ал өзү айтып атпайбы, мен сени кечирем, бирок тооба, азыр көп тооба кылам. Эми жаштык кезде болду, анан Кудайдан кечирим сурамакчымын. Апаман кечирим сурамакчымын. Тентектик кылып, себеби 21 жашымда мен ошол бай айтып бердим го. Менде тандоо болгон, Гүлчөдө калып, мал келди карап, үй бүлөм апам багыш керек болгондо Ломоносовду көп окуп алгандан кийин Ломоносовго окшоп сумкама салып, агайлардын эмесимен баягы пары менен деп коелу, ошту көздөй кийим кечем кургай элек келип баягы иштерди иштеп окуп кеттим да. Ошол нерселерге балким ошол убактарда апам жүрөгү ооруса керек, эне болуп кайра балким кичине каргап саргап алып кайра кайтып калгандыр. Ошо апама кечирим сурабакмын, аялыма кечирим сурабакмын. Түндүр кээде кеч келип, кээде үйгө түнөбөй моюнга алыш керек деп мас болуп келип, башка нерселерди кылган болсо, ошондон мен балдарыма кечирим сурабакмын. Жөн жок эле урушуп, тилдеп, анчам акча сураса бербей, же болбосо мына кийимди алып берип койсо алып бербей, жакшы көргөн тамагын алып бербей койгон учурлар болушу мүмкүн, мисалы үчүн. Алардан деле кечирим сурамакчымын. Эми бул пенде экенбиз да, акчаны үнөмдөйбүз деп эми ар нерсе болобуз деп. Биздин коомдо болуп жаткан өтө бир кейиштүү, жүрөгүңүздө өйткөн, кыргыздын кендирин кескен өзгөчө бир кайсы бир көрүнүшкө аябай жаныңыз ачыйт? Кайдыгерлик да. Эң жаман нерсе ошол, Кудай сактасын, бул ошол нерсе, бул ошо кендирде ошол нерсе кесет да. Кайдыгерлик биздин ошо түбүбүзгө да жетиши мүмкүн да. Биз ошол нерседен этият болушубуз керек.
бактылуулук деген эмне? Үйүң болсо, машинең болсо, туруктуу ишиң болсо, туруктуу кирешең болсо, ушул стандарттуу негизи бактылуулук деп жүрүшөт да. Сиздин оюңузча бактылуулук эмне? Бактылуулук ал эмес. Бактылуулук бул ошол жан жазада эме айтат да, булар жетөө деп коет да. Султан Раевдин Жан жаза деген романында жетөө ошол баягы Муса пайгамбарга окшоп жер кыдырып эл кыдырып жүрүп келет, анан ошо бейиш жер каер деп сураганда акырында бутумун алды дейт да. Ансыгарындай бактылуулук бул жүрөктө, жан дүйнөңдө да. Грибоедовдун акылдан азап деп койгон, адам акылдан азап таап келет. Андыктан бул бактылуулук өзүң жан дүйнөңдө жүрөгүң менен акылыңдын ортосунда гармония да. Ошол нерсеге сен гармонияга жете алсаң, анда бактылуусуң. Сиз айткандай алдыга бир канча планкаларды кое алып эле өзүңчө байга жетем, Илон Маскка жетем, Салымбековго жетем, же Ташиевке, Садыр Жапаровго жетем десеңиз, анда сиз өмүр бою счетуңузда $5 миллиард болсо да бактысыз болосуз. Жөнөкөй эле бактылуу үйдө тынчтык болсун. Пайгамбар айтат го, эртең менен турганда өлкөңдө, шаарыңда тынчтык болсо, анан бир эле ошо түштөнүүгө жете турган тамагың болсо бактылуу деп. Бир туугандарың аман болсо, дос жарың аман болсо, оор сыркоодон алыс болсоң, ошол бактылуулук бул ички сезим да. Бир жактарды кыдырган бактылуулук эмес. Ошо сенин жакшы саналаштарың ошо жаныңда жүргөн ушул эң чоң бактылуулук да. Жыргал мырза, эми баягы башын ырдан баштадыңыз эле поэзиядан. Эми аягындагы ыр менен бүтүрүңүз. Өзүңүздүн көңүлүңүзгө өзгөчө бир жаккан бир ыр саптарынан окуп берсеңиз, анан жыйынтыктайлы. Рахмат. Сиз соңку сурооңуз болбодубу? Бактылуулук деген эмне депчи? Ошого уйкаш адамдар азыр көбүнчө коуч издеп, мотивация издеп, ушундай нерсе деп атат. Анан мен да ушуга жараша, заманга жараша эмнени жазып атасыңар деп сурадыңыз го. Ошо замандын ыры бүгүн жаша. Эртең деп көздү жууп, аш жүгүрүп, барманга сөлпөң этип, тизе бүгүп, ишке ашпас кур кыялга бел байлабай, жөн гана өзүң үчүн бүгүн жаша. О күнкү мүшкүлдөрдү миң эзгилеп, бүтпөгөн ал иштерге жапа чегип, өткөнгө бармагыңды тиштей бербей, өмүрдүн жытын искеп азыр жаша. Тойго деп акча жыйнап, тоголонуп, 5 жылдап жанды кыйнап, жонду жоруп, 4 саатта ай асманга чаң сапырбай, жашооңду жаркыратып күндө жаша. Азгырган сом долларбай акмалабай, байлык деп мал артынан кубалабай, 5 күндүк кур напсинин кулу болбой, бүгүндүн бактысына моюп жаша. Дем алып көргөнүңө канаат кылып, бир боорум бүгүнүңдү барктап жаша. Суу ичип басканыңа шүгүр кылып, көрпендем бүгүнүңдү сүйүп жаша. Керемет. Эми сиз айткандай болуп жашаганга аракет кылалы. Жакшы нерселер айтылды. Анда эмесе ушул биздин подкаст жыйынтыкталып атат. Атайын оштон бери төө ашууну ашып атайы келдиңиз, жакшы ойлорду айттыңыз. Ар бир берген суроолорума өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан пикирлерди ачык билдирдиңиз. Бул биздин коомго, биздин көрүүчүлөргө, өзүнүн жашоосуна, өзүнүн ушул руханий дүйнөсүнө кайсы бир деңгээлде бир азык болот деп мен үмүттөнөм. Ишиңизде ийгилик болсун, Кудай ден соолук берсин, жараткан сизди акыйкат жолдон адаштырбасын. Амин, айтканыңыз келсин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.